Урматтуу депутаттар, 68 депутат каттоодон өттү. Кворум бар, жумушубузду баштасак болот. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү жыйналыштын күн тартибиге карап өтсөк, күн тартиби сиздердин мониторлордо турат. Эгерде каршы болбосоңуздар, негиз катары добушка коем, добуш бериңиздер. Урматтуу депутаттар, көңүл буруп коесуздарбы? Дагы бир жолу добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 63, каршы жок, баары 63, катталды 69. Күн тартиби негиз катары күн тартибинин долбоору негиз катары кабыл алдык. Эми кимде кандай сунуштар болсо айтсаңыздар болот. Биринчи микрофон. Арыбаңыздар, урматтуу депутаттар, депутат айымдарды баарыңыздарды эртеңки келаткан эл аралык аялдар майрамы менен кызуу куттуктайм. Анан төрагалык кылуучу муногу күн тартибиндеги 4-чү маселе баатыр энелердин сыйакысын, ай сайын алуучу сыйакысын өлчөмүн көбөйтүү жөнүндө токтом долбоор эле. Ошону биринчи кылып коюп берсеңиз, себеби чакыруулар болуп атат иш чарага. Мен ошо немени өткөндөн кийин барайын деп атамын да. Ошон үчүн биринчи кылып коюп берсеңиз деп суранычым бар. Рахмат. Эске алгыла. 3-чү микрофон. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Биринчиден биз айымдарды эртең келаткан майрам менен куттап кетели. Алмаз Акунжанович, мага региондордон биздин фермерлер кайрылып жатат. Жазкы талаа жумуштарына саналуу күндөр калды. Ошон үчүн ушул БДР, БСР жана суу сактагычтарды толтуруу боюнча техникаларды убагында көзөмөлдөп, ушу бөлүп берүү боюнча бир көзөмөлгө алып койсоңуздар. Андан чыккары ушу эмки жумада мен ушу Чүй областын кыдырып чыгайын деп атам, ушу суу сактагыч боюнча. Ошон үчүн жанагы жетекчилерди камсыз кылып берүү боюнча протокол тапшырма берип койсоңуз, Алмаз Акунжанович. Ушу көрүп, убагында суу маселеси көтөрүлбөш үчүн мен кыдырып өзүм көрүп чыгайын деп атам. Ошону бир протокол тапшырма кылып берип койсоңуздар, жетекчилерди баарын камсыз кылып бериңиздер. Рахмат, эске алабыз. 4-чү микрофон. Рахмат. Нурбек Өмүрбекович, Алмазбек, мен сизге кайрылып атам. О эмеден Баткенден биздин жарандардан кат келип атат да. Жанагы Юлдашев Кубатбек деген биздин жараныбыз, бывший Тажикстан жараны, биздин жараныбыз 22-нчи жылы где-то августтарда өзүнүн ата-энесинин үйгө барган экен, Исфарага, Тажикстанга. Ошол жерде кийин сентябрда жанагы согуш чыгып кеткенде, алардын спецслужбалары ошол жигитти биздин жараныбызды шпионсун деп кармап барып, 13 жылга камап коюптур да, 13 жылга. Азыр 2 жылдан бери ошол жерде жатат экен. Ал жерде эч кандай эмес деле жок да. Бул мындайча айтканда бир спецслужбанын бирөөнүн медалынын, орденинен эле мындай курмандыгы болуп калды да. Бирөө результат үчүн эле жөн эле кармак алып барып камап салып ататтар да. Ошого ушул кишини өткөндө былтыры 11 кишини бошотуп албадык беле ушундай кылып камагандарынан. Ошого ушул кишини дагы эмеден сүйлөшүп чыгарып алыш үчүн протокольный поручение берип койсок. Тышкы иштер эмесиге министрлигине, улуттук коопсуздукка жана биздин акыйкатчыбызга и жана башка тиешелүү мамлекеттик эмелерге берип койсок ишканаларга. Ушул тапшырманы. Алмаз Акунжанович, ошо көңүл буруп коюңуздар. Себеби бул вообще из ряда вон выходящий да. Жөн эле биздин эмелерди шпионсун деп. Каяктагы шпион ал жерде? Анан ал жерде ал согуш болуп кетсин, каяктан билген ал? Жөн эле барып ата-энесинике барып, ошол үйдөгү жардамдарын берип жүргөн жерине эле апарып коюп, камап коюп ататтар, шпионсун деп. Ушуну көңүл буруп, Нурбек Өмүрбекович, протокольный поручение берип койсоңуздар. Нурбек Өмүрбекович, протокольный поручение обязательно ушул жөнүндө.
мен материалдарын беремін аппаратқа керек болса. Рахмат. Аппарат еске алғыла. Протокольный поручение беріш керек пе? Шума айтылған мәселе бойынша. Бірінші микрофон. Саламатсыз ба? Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, урматтуу депутаттар, бүгүнкү биздин айымдарыбызды эл аралык айымдар күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Анан Нурбек Өмүрбекович, Алмаз Акунжанович, мына азыр биздин генералыбыз Камчой Кыдыршевич коррупция менен аябай күрөшүп, ломбардтар менен кылган иштердин баарын көрүп атабыз да, тууралап, тазалап иш жүргүзүп атат да, анын баарыбыз эле көрүп турабыз. Анан бул жерде дагы бар экен да, кечээ мага кайрылышыптыр. Муксин, общественный фонд Муксин деген. Ошол азыр иштеп атыптыр да, 1100 жараныбыз могу жерде турат. Жана базарларда отуруп эч кандай немеси жок кредиттерди беришип, 100 000 сом берсе үстүнө 5 000 сом кошуп күнүнө ушундай иштер жүрүп атыптыр да, кечээ 22 февралда эмеде УКМК тарабынан Бишкекте кармалган экен бир жарандар. Ушундай кредиттерди берип, канча деген адамдар, 1100 адамдын ичинде асыл өлгөндөрү бар дейт, үйлөрүн тартып алгандар бар дейт. Алар мамлекетке эч кандай налог, эчтеке төлөбөй отуруп алып, өздөрүнүн ишин жүргүзүп атат да, ушуну УКМК териштирип берсе аябай жакшы болот эле дейт да аягына чейин. Ушуга бир көңүл буруп, мен анан сизге берип коем о жерде немелердин баарын. Бир карап берип коюңуздарчы, менерге ушунча көп адамдар кечээ берге ыйлап келишиптир, кайрылуун берип. Ушу айтканга неме кылдым, ушуну жакшылап каратып, задание берип койсоңуз, рахмат. Рахмат. 6-чы микрофон. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Мен дагы ушу кесиптештерим катары жалпы кыргыз айымдарын жана биздин парламентте отурган айымдарды майрам менен куттап кетип уруксат этиңиздер. Марат Молдонович, мен түшүнгөн маалында сиз жана мен айтайын деген маселе ушул жана быстрый зарядка дегенди айтып атат болушуңуз керек. Ошол маселеби? Ошол маселе. Мен де ушуну айтайын деп аткам, азыр Кыргызстанда өтө булар күчтөнүп кеткен экен. Эми учурдан пайдаланып ушул жерден да айтып кетер элем да, урматтуу Кыргызстандын жарандары, мындай бекер акча деген болбойт. Ушуну канча айтып атабыз, деп атабыз, бирок болбой эле кайра ушулардын алдамчылардын капканына илинип калып атат да. Бирок буну эми мына Марат Молдонович айтып кетти. Мен де айтайын деп аткам, биздин Кара Көл шаарында дагы өтө көп экен мындай. Токтогул районунда да бар экен, мына Ысык көлдө да болуп атат ушундай маселе. Ошто бар экен бул маселе. Ошондуктан ушуну Алмаз Акунжанович көзөмөлгө алсаңыздар. Азыр мына мен укканыма караганда булардын счетунда акчалар бар экен. Ошолорду убагында арестовать этип, кайра элдердин акчаларын кайракка кайтарып берүүгө бир аракет кылышса. Рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон. Саламатсыздарбы, Нурбек Өмүрбекович, чоң рахмат. Ушул бир сураныч бар социальный комитетте жана ушул Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрүн чакырып, ушул буюрса биринчи күнү бир өтө орчундуу маселени көтөрүшүбүз керек. Бул деген кор маселеси. Тилекке каршы ушул 2023-жылы 3000ден ашуун случайлар катталган. Бирок уже бүгүнкү күндө ушул 2024-жылдын 2 айдын ичинде 2000дей случай катталды. Тилекке каршы кор деген оору көптөгөн балдардын өмүрлөрүн алып кетип атат. Эмне үчүн? Анткени вакцинация маселеси именно диний активисттер каршы чыгып, ушул жумуштар толугу менен аткарылбай жатат. Ошондуктан менден чоң сураныч ушул муфтияттан, ДУМКтан алардын ушул өкүлдөрүн чакырып, социальный комитетке бул маселени чыгарбасак болбой калды. Эмне үчүн? Анткени кичинекей кор деген нерсе бүгүнкү күндө өлүмгө алып келип атса, анда кайка баратабыз. Тилекке каршы ушул 2023-жылы 9 баладай каза болуптур. Бирок ушул 2024-жылы уже 2000 случай катталды. Ошондо бул маселени комитеттен карап, ушул вакцинацияны күчөтпөсөк болбой калды. Бул бир гана корго таандык эмес. Ошондой эле башка көптөгөн вирусный заболеваниялар катталып атат. Ошондун бардыгын чогултуп, ушул муфтият менен чогуу отуруп, биздин ажыларга кайрылбасак болбой калды. Анткени именно тилекке каршы ушул диний активисттер балдарын вакцинация кылбай, ушул абалга келдик. Ушул протокольный порученияны жазып, социальный комитетке бул маселени чыгарыш керек. Чоң рахмат. Айсул Турузбековна, бул маселе боюнча 18-inde комитет карайт экен. Соц комитет 18-inde. Сизге как маалымат катары айтып коюн дедим. Алмаз Акунжанов сөз сизде.
Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурбек Омурбекович. Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикири менен кайтарылып берилген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн макулдашуу тобу түзүлгөн. Ушул маселе макулдашылды. Күн тартибине кошуп, колдоп бериңиздерди суранамын. Рахмат. Аппаратты эске алгыла. Урматтуу депутаттар, сиздер тарабынан айтылган сунуштарды эске алуу менен бүгүнкү жыйналыштын күн тартибин толугу менен добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 67, каршы жок, баары 67, катталды 73. Күн тартиби толугу менен кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, ушу төраганын сөзү бар эле, ушу айымдарды куттуктоо боюнча. Ошол боюнча мен чыгып айымдарды куттуктап койсом да уруксат берсеңиздер. Урматтуу кесиптештер, ардактуу депутат айымдар. Сиздерди 8 март аялдардын эл аралык күнү менен чын дилимден куттуктайм. Бул майрам жер ойгонуп күн нуру ааламга жылуулук жана аргылык таратылган жаз мезгилинин алгачкы күндөрү белгиленип жатышы да бекеринен эмес. Анткени аял заты көктөм жаздай мээримдүү, көркөм бай чечекейдей сүйкүмдүү, аял заты назик болгону менен өтө кайраттуу, бекем жана сабырдуу. Айрыкча энелердин тарткан түйшүгү эч нерсеге тең келгис. Андыктан энелерге урмат көрсөтүп, жалпы эле аял затына аяр мамиле кылуу ар бир адамдын уулунун милдети. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, арабызда мына 20 депутат айымдарыбыз бар. Кесиптештерибиз аялдык аруу тилек жана бийик максат менен мыйзам чыгаруу ишин жигердүү жүргүзүп келесиздер. Элибизге керектүү мыйзамдарды жазып, мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөп, облустук, райондук жана айыл аймактык көйгөйлөрдү жогорку кеңештин улуу трибунасында көтөрүп келесиздер. Мындан тышкары калктын турмушун жакшыртуу багытындагы демилгелерди ийгиликтүү ишке ашырасыздар. Андыктан айым депутаттарыбыз менен ар дайым сыймыктанабыз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайм. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Үй бүлөңүздөр менен, бир тууган туушкандыктар менен ден соолукта болуңуздар. Сиздерди майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Анан урматтуу айымдар, ушу биздин кичинекей, ушу эркектердин кичинекей белектери бар эле, ошону мен тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Мажитова Шарапаткан. Нарматова Надира Азимовна. Абдибаева Айсаракан Нышановна. Талиева Камила Абдразаховна. Темирбаева Миргүл Өмүрзаковна.
Култаева Гүлшаркан Оконовна. Мамашева Айсулу Трузбековна. Талайбек кызы Жылдыз. Алимджанова Нилюфар Якубчановна. Урматтуу депутаттар, каалоо тилек айтам десеңиздер чыгып айтсаңыздар болот. Анда Мирлан мырзага сөз берели, ырсаптар менен кичине биздин айымдарыбызга каалоо тилек айтып койсун. Амансыздарбы, урматтуу жаз жыттанган, наз жыттанган перилер, жазды мына силер алып келдиңер. Жаз майрамы менен, наз майрамы менен жалпы эне затын, аял затын куттуктайбыз. Куттуу болсун майрамыңыздар. Сиздер бар, дүйнөнүн мээрими бар. Сиздер бар, дүйнөнүн бешиги бар. Бешик терметкен кол эч качан жаман нерсе кылбайт. Эненин жүрөгүндөй жүрөк, эненин тилегиндей тилек болбойт. Сиздердин тилегиңиздер, сиздердин жүрөгүңүздөр мөлтүрөгөн тамчыдай тунук. Жана бийик, улук. Биз сиздерди жалпы 8 март майрамы менен кыргыз энелерин, кыргызстандык айымдарды, жалпыңыздарды чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Ыр деп калдыңыздар, мен сиздерге айымдар тууралуу айтып берейин. Акындардын ырын айтам албетте. Аял эне, аял кызың, аял жар, аял затын жокто баркын билип ал. Үйгө келип апакеңди издеген балалыктын көздөрүнөн билип ал. Аял дебе, аял десең кимиң ал. Боор эт берген бойго жеткен кызың ал. Бүлөө болуп башка үйгө кетерде боор этиңдин үзүлөрүн билип ал. Аял дебе, алсыз дебе дилин ал. Кол көтөрүп, кордоп, салбай тилин ал. Жүрөгүнө көңүл кирин түшүрбөй, жарым деген улуу атты илип ал. Аял деген 3 тамгалуу билип ал. Дүйнө жүзүн титиреткен кимиң ал. Ушул сөздү окуп көрчү замандаш, ал энекең, карындашың, эжең ал. Согуп салбай, сооп иштин жигин ал. Кир калтырбай көңүлдөрдүн кирин ал. Энекең бар, кызың бар да жарың бар, ал бир бооруң, апакеси, кызы,
жары, карындашы, коллегасы билип ал. Бар болуңуздар, урматтуу аял заты, аман болуңуздар. Дүйнөнү жаркыратып жашай бериңиздер. Сахара көлүндө жалгыз өскөн кызыл гүл болсоңуздар, сиздерди биз көзүбүздүн жашы менен сугармакпыз. Бар болуңуздар. Рахмат, Мирлан мырза. Урматтуу депутаттар, президенттин жогорку кеңеште өкүлү Алмаз Акунжанов сөз сурап атат. Алмаз Акунжанов сөз сизде. Урматтуу айым депутаттар. Ортоңку трибунага чыгып койбойсузбу? Анча-мынча болсо да кичине сыйлап коюңуз депутаттарды. Урматтуу айым депутаттар, урматтуу айым аппарат кызматкерлери, барыңыздарды жаздын жаңылануунун жартысы болгон эл аралык аялдар майрамы менен чын дилибизден куттуктайбыз. 8 март сиздер үчүн өзгөчө күн, өлкөдөгү тынчтык, жакындардын амандыгы, үй бүлөдөгү бакубаттык сиздерге улуу белек. Сиздер күн сайын белек алууга, урмат сыйга бөлөнүүгө татыктуусуздар. Ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмайып кетпесин, жаркын маанай, жакшылыктарды каалайбыз. Барыңыздарга чың ден соолук, узак өмүр тилейм. Майрамыңыздар кут болсун. Анан Акылбек Үсөнбекович саат 13:00-гө сиздерди чакырып атат. Ошол мараке келип катышып бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Рахмат, Алмаз Акунжанович. Бияка чыга, биринчи микрофонду күйүп бергиле энди. Бияка чыгасызбы? Келиңиз. Надира Нарматовага сөз берилет. Арбаңыздар, урматтуу кесиптештер, мырзалар, бизди парламенттеги айым депутаттардын баалап, көңүлүн көтөрүп, эне катары, аял катары, карындаш катары, эже катары бүгүн сый урмат көрсөтүп атканыңыздар үчүн биздин айымдардын бардыгынын атынан сиздерге терең ыраазычылык билгизем. Аял заты дайыма дүйнө үчүн туруп келген, дүйнө үчүн жашап келген, сиздер үчүн жашап келген. Ошондуктан биздин мамлекетибизде эмес, дүйнө жүзүндө ошол мырзаларды дагы эне тапкан, эне тарбиялаган, эне чоңойткон, эрезеге жеткирип, элге, жерге кызмат кылгын деп, сиздерди дагы бардыгыны эненин мээнети чоң. Ошондуктан бейиш эненин таманында деп бекер айткан эмес. Бардыңыздардын үйүңүздөрдөгү биздин келиндерди, жеңелерди, кыздарды, келиндерди, карындаштарыңардын бардыгын аял затты биздин атыбыздан куттуктап коюңуздар. Дайыма дүйнөдө тынчтык болсун, ынтымакчылык болсун, биримдик болсун. Бардыгыбыз сиздерге чоң ыраазычылык билгизебиз. Рахмат барыңыздарга. Надира Разимовна, сизге чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, куттуктоо азами бүттү, анда жумушубузду баштасак. Азыр биринчи маселе кылып Камил Абдуразаковна жана токтомду биринчи маселе кылып коюп бергиле деген. Ошол боюнча келесизби бияка мен? Ошол токтом боюнча чакырылгандар келип отурсаңыздар бияка. Келиңиздер, отуруңуздар. Кыргыз Республикасында баатыр энелер үчүн ар айлык социалдык жөлөк пулдар өлчөмүн көбөйтүү жөнүндө Жогорку Кеңештин токтом долбоору. Демилгечилер, депутаттар Талиева, Маматалиев, социалдык саясат боюнча комитет, бюджет экономикалык фискалдык саясат боюнча комитет караган, 2 комитет караган, баяндамачы депутат Талиева Камила Абдуразаковна, токтом долбоорунун демилгечилеринин бири. Чакырылгандар Полотова Жылдыз Арстанбековна, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары. Дүйшеева Жибек Курманбековна, финансы министринин орун басары. Жуматаева Гүлнура Муратовна, министрлер кабинетине караштуу социалдык фонддун төрагасынын орун басары. Жумалиев Зайнидин Калиндинович, улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары. Сөз баяндамачыга берилет. Камил Абдуразаковна, сөз сизде. Рахмат. Урматтуу мырзалар, сиздерге ыраазычылык билдирем. Мен дагы абдан баарыбыздын айым депутаттардын маанайын көтөрдүңүздөр. Ыраазычылык. Мына мен колумда комитеттерден өтүп, токтом долбоору жыйындарга, чоң жыйындар залына сиздердин карооңуздарга кирип атат.
Бул дагы буюрса мына эртеңки күнү биздин баатыр энелерибизге болгон баарыбыздын атыбыздан, депутаттардын атынан белек болсун. Ушул күнгө туш келип калды чынында. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 19 беренесине жана Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөөлөк пулдар жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 5 беренесине ылайык баатыр энелердин жашоо деңгээлин жогорулатуу максатында бул токтом долбоор иштелип чыкты. Бул ченемдик укуктук актын кабыл алуу, бул мен эми мыйзамды токтом долбоору жөнүндө кыскача айтып өтөйүн. Баатыр энелердин ай сайын берилүүчү соцфонд тарабынан берилүүчү баатыр энелердин саны 33.940 экен. Бул 1 февралга карата баатыр энелер булар ай сайын 1000 сомдон гана пенсиясына кошумча 1000 сом сыйак алат. Мурда чыккан баатыр энелер 8.000, 9.000ден төгөрөгүндө пенсия алса, жаңы чыккандар 4.000ден 6.000ге чейин гана өлчөмүндө пенсия алышат экен. Ошон үчүн бул бүгүнкү күнү инфляциянын, бүгүнкү күндө эми чынын айтканда акчанын куну кетип турган убакытта 1000 сом деген бул сыйакы өтө аз. Анан эмгек министрлигинде баатыр энелер 24-жылдын 1 февралына карата 121 эле адам экен. 121. Булар жөлөк пулду 3000 сом алат экен булар. Ошон үчүн мыногу соцфонд тарабынан пенсияга баатыр энелерге берилген кошумча 1000 сом бул өтө аз деп, ошону биз республикалык бюджеттен эми жана казанда болсо чөмүчкө чыгат. Биз 5000ге чейин деп атабыз да, анан эми муну өкмөт өзү да карап көрсүн. Ошол пенсиясынын үстүнө сыяк иретинде 1000 сомдун ордуна ошол 5000 сомго чейинки өлчөмдө ошол кошуп берсе, 1000 сомден бир кезде 2011-жылдары кабыл алынып, ошондо кирген да. Бул өтө эскирди да, чынын айтканда. Моралдык жактан да эскирди да, мындайча. Анан ошону көтөрүп берүү жагын гана суранып атабыз. Негизги жөлөк бул тиги токтом долбоорунун маңызы кыскача мына ушундай. Ошон үчүн бул маалымат негиздемебизге ылайык бул ченемдик укуктук актыны кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча каржылоону талап кылат. Биз быйылкы 24-жылкы республикалык бюджеттин токтомуна дагы биз сунуш иретинде да киргизгенбиз. Эми токтомдо ошол сунуштун негизинде токтом иретинде ошону кабыл алып берип койсок деген менде сунуш бар. Ошону колдоп берип коюшуңуздарды суранам. Рахмат. Кыскача ушундай. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Барбы? Мирлан мырза да. Анда суроолор бар окшойт, эми аппарат таблону ачып коюңуздар. Жок. Суроо жок деп атат. Жокпу суроо анда? Суроо жок. Добушка дейт. Мирлан мырза. Ооба, саламатсыздар. Рахмат. Суроо деле жок. Бул мыйзам долбоорун колдойбуз албетте. Болгону тактоо иретинде сурап коеюн деп атам. Бүгүнкү күндө 7 бала төрөгөн жаш энелерге пособие чектелеби? Атайын баатыр энеси үчүн, наамы үчүн. Баласы үчүн эмес, баатыр эне наамы үчүн. Саламатсызбы, урматтуу Самый Кожо мырза, урматтуу депутат. Биз ошол баатыр эне катары биздин министрликке катталган энелер үчүн эгерде пенсияга укугу жок болсо, өмүр бою эч жерде иштеген эмес болсо, биз аркылуу өзү улгайган жарандар ай сайын алчу социалдык жөлөк пул алат. Ал эми баатыр энелери үчүн кошумча үстүнө 1000 сом кошулуп 3000 сом өлчөмүндө алат да. Мен түшүнүп атам, бул пенсияга жашына чыккан баатыр энелерди айтып атасыз сиз. Жаш баатыр энелерчи? Жаш баатыр энелер албайт, бирок өзүңүз белгилеп кеткендей, көпчүлүк ошол биздин жана аз камсыздуулук боюнча жөлөк пул бар, үй бүлө көмөк. Ошону алышат. Андан сырткары азыркы мына биздин өзүбүздүн анализ боюнча баарыңыздарга маалым болгондой,
ай сайын социалдык контракт негизинде социалдык жардам 2 жылдан бери көрсөтүлүп келет. Быйыл дагы 23 000 үй бүлөгө берилет. Негизи көпчүлүк учурда ошол жерде 52% 5 баладан 5 баласы бар энелер алып атышат. 17% 6 баласы барлар жана 10%га жакыны бул ушул 7 андан көп балдары бар энелер. Жылдыз айым кыскача эле суроо берди. Кыскача жооп берип койушуңуз керек эле. Мындайда жаш 35-40 жашка чыгып чыкпай 7 балалуу болуп калат, алар албайт. Алар 55ке чыкканда гана пенсияга. 55ке чыккычакта аларга эчтеке чегерилбейт. Ошону сурап атам да, ошо. Эми баатыр эне наамына дагы кандай жеңилдиктер бар анда? Кандай жеңилдиктер бар? Макул, эч кандай бир сом акча кошулбайт. Эч кандай жеңилдетүү жок баатыр энелерге. Ооруканада, башка учурларда мындай жеңилдетүү жокпу? Мүмкүн ушул токтом менен кошо ушуларды киргизип койсо кандай болот? Бул албетте бул аны өзүнчө карашыбыз керек, себеби бул жерде финансы болуп аткан үчүн муну өзүнчө карап туруп аны киргизсек болот. Бирок чынында буларга эч кандай жеңилдик жок да. Ошон үчүн баягы 1000 сом менен гана чектелип калды да баатыр энелерибизчи. Бул эми 11-жылкы 13 жыл мурунку болуп атпайбы? Ошон үчүн эскирди деп атабыз да. Şu 5000 som çekerip bersеңер. Албетте, мунун көтөрүш керек. Бирок жанагы жаш баатыр энелерге да көңүл бурулуш керек. Рас биз мамлекеттик деңгээлде 7 бала төрөгөн энеге баатыр эне наамын берип аткандан кийин аларга жеңилдиктер болуш керек. Ооруканага барганда, мектептеги төлөмдөргө, бала бакчадагы төлөмдөргө, жана башка төлөмдөрүнө жеңилдиктер болсо жакшы болот эле. Пособиясына кошумча болсо андан бетер жакшы болот эле. Экинчи нерсе, чымчыктыкындай жашы калган, Камила айым, мына чымчыктыкындай жашы калган баатыр энелер бар бүгүнкү күндө. Бирок ошолордун айрымдары баатыр эне наамын ала албай атышат, же болбосо баатыр эне наамынан ажырап атышкандар бар. Неге? Бир баласынын соттуулугу бар үчүн. Бир баласынын соттуулугу бар үчүн. Урматтуу энелер, урматтуу туугандар, эне төрөп атканда менин балам ууру болот, менин балам кески болот, менин балам коррупционер болот деп төрөбөйт жана өстүрбөйт. Ал 18ке чыккан баласынын азабын кайра байкуш эне кантип тартыш керек. Биз бул боюнча дагы мына былтыркы жылы кат жөнөткөнбүз, иштеп чыкканбыз. Бул боюнча ушуну жеңилдетүү керек муну дагы. Эгерде эне өзү оор кылмыш жасаган болсо, же болбосо баласы өтө оор кылмыш жасаган болсо гана баатыр эне наамы берилбеш керек. Калган чымчыктыкындай жашы калган айылдарда бели бекчейген энелерибиз жүрөт да, туурабы? Аларга баатыр эне наамы берилбей калып атпайбы? Кандай дейсиздер, урматтуу министрлик? Мен жооп берип коеюнчу, ана министрлик жооп берсин, даярданып турсун булар. Чынында бир этек баланы чоңойтуп, эрезеге жеткирип, тарбиялап, элге кошуп, бул не деген түйшүк да? Адам көтөргүсү оор жүктү эне көтөрөт. Бирок эми мыйзам боюнча ошондой, мен сиздин оюңузга толук кандуу кошулам. Баласын кылмышкер болсун деп тарбиялабайт. Чынында бул ар кандай бул жашоодо гарантия жок. Ар кандай бир себептер мүмкүн, жолдо кетип атып бирөөнү кокустук болуп сүзүп кетип камалышы мүмкүн, туурабы? Ошолор дагы мына баатыр эне статусуна ээ болбой калып атат да. Ошону жана комиссия ошон үчүн карашыбыз керек муну. Да, комиссия карап, биз былтыр кат менен жөнөткөнбүз, ошол күчүнө кирдиби, мен сурап коеюнчу, урматтуу министрлик. Бүгүнкү күндө баатыр энеге бизге кат келген. Эми ошол эне өзү оор кылмыш жасаса же баласы өтө оор кылмыш жасаса гана баатыр эне берилбейт. Калгандарга комиссия карайт дедиле. Кандай болуп атат? Мен сурап коеюн дедим эле. Саламатсыздарбы? Максат Уларбек кызы, сиздин сурооңузга толуктап жооп кетсем, бүгүнкү учурда баатыр энеге документтер кабыл алынгандан кийин, эгерде жанагы кесилген болсо, түрмөгө отуруп чыккандар отуруп чыгып, судимость жабыла элек болсо, анда баатыр эне берилбейт. Ал эми жабылган болсо, баатыр энелик орден берилет да. Андан кийин бул жакта тактоо иретинде айтып кетет элек, министрлик, эмгек министрлиги ошол пенсиялык камсыздоого укугу жок баатыр энелер менен гана иш алып барат. Жана ал ар айлык социалдык жөлөк пул деп аталат. Анын өлчөмү бүгүнкү күндө 3
1000 сом только 55 жашка толгон батыр энелерге гана берилет. Ал эми социалдык коргоого баягы укугу бар, мындайча айтканда эмгек стажысы бар батыр энелерибиз жанагы возраст боюнча жашы келгенде гана пенсияга 1000 сом чегирип беришет. Бул социалдык фонд аркылуу кабыл алынат. Ал эми бул батыр эне орденин берүү боюнча бул президенттин астындагы бир комиссия гана карайт да, иш алып барат. Рахмат. Ушул батыр эне наамын берүү мамлекеттик сыйлыктарды берүү комиссиясы карайбы? Туура президенттин астында комиссия карайт. Ал жакта еще секретариат бар. Алар документтерди топтоп туруп комиссияга алып киришет. Ушуну дагы карап көрүшүбүз керек механизмин. Сыйлык берүү комиссиясы батыр эне наамын жергиликтүү бийлик менен чогуу жана министрлик менен чогуу караш керек алардын жагдайына жараша. Рахмат. 6-чы микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу депутаттар, карасам 10-15 адам жазылып кеттик. Адыргалып аткан болгону токтомдун долбоору. Бул баягы биздин урматтуу батыр энелердин жөлөк пулун көбөйтүү эле. Азыр кетип калдык 8 мартка каратачы. Ошондуктан мен сурайт элем, урматтуу депутаттар, жазылгандар алып койгула, мен сунуш деле бербейм. Мону карап берейли. Бир токтом долбоорун азыр обед кечээрин карайбыз. Рахмат. 2-чы микрофон. Рахмат, урматтуу депутаттар, азыр айымдарыбыз дагы саат 11-де мероприятияга барат, ошого байланыштуу дагы суранып кетет элек. Бардыгыбыз эле алып эле сразу эле добушка өтүшөк. Рахмат. Урматтуу депутаттар, макулсуздарбы анда? Анда жазылгандар алып койсоңуздар. Анда сунушту добушка коем, добуш бериңиздер анда. Макул 64, каршы 1, бар 65, катталды 70. Сунуш кабыл алынды. 5-чы микрофон. Фракциясы, урматтуу жыйын алып баруучу, азыр эмнеге дош бердик? Сунуш болгон эмес. Булар кайрылды. Алып койгула өзүңөрдү, биз алган жокпуз. А сиз менен дошко койдуңуз. Берген жок, алды эле башкача айтты. Абдрахман сунуш бербедиби? Жок, биринчиден мен бүтүрүп коем. Суроо жоопту алып коелу деп сунуш берди. Жок, бул адатты мен эми Марлен. Добушка койдум. Сенден күткөн жокмун да, мындай башка кесиптештердин оозун жапканга туура эмес да. Мен бир гана нерсе суроом деле эмес, каалоо тилегим. Бул жерде каралып аткан маселе боюнча өкмөт так жооп берсин. Акча барбы же жокпу? Ошондо жыйынтык болот да. Өкмөттүн өкүлү ким айта алат азыр? Так кыска жооп берсин. Ушу айтылган өзгөртүүлөргө, көбөйтүүгө акчаңар барбы жокпу? Жооп бергиле, болду ушу менен. Исхак Абсабатович, Марлен Абдрахманович сунуш берип атпайбы? Мен ошо сунушун добушка коюп бердим. 2-чы микрофон. Мен кичине жооп бергенче айтып коеюн. Биринчиден жана сунушумду суроо жоопту токтотуп, дароо эле добушка өтөлү деп сунуш берген. Бул бир. Экинчиси, урматтуу депутаттар, бул жерде азыр жооп бербей атпайбы? Мен жооп берип коеюнчу. 121 батыр эне бар экен. Ошол соц пособие алып аткан соц защита аркылуу кошумча айлык, кошумча акча каражаты 3 миллион сом керек бир жылына. Исхак эке, 3 миллион сом жылына керек. 121 батыр энеге соц защитадан алган. Ал эми соцфонддо 33 000 батыр эне бар. Да, аларга көбүрөөк акча керек. Бирок биз бул токтомду сунуш катары берип атабыз. Биз айтып атабыз, мына бюджетти көтөрүлүп атат. Биз айтып атабыз, профицит болуп атат. Биз айтабыз, кийинки жылдары бизде прогноз боюнча акча 20 миллиардка чейин профицит келип атабыз. Биз ошол жерге дополнительно 2 миллиард сом карап койгула деп сунуш берип атабыз. Токтом сунуш катарында кетип атат. Анан эми бул бүгүн булар мыйзам болгондо анда кортундусун берет эле, акча жок же акча бар деп. А бул токтом.
Ошондуктан бул токтомду кабыл алып койгонго сиздерди баарыңыздарды суранып кетет элек. Бул жерде жаман эчтеке жок. Болгону жана хорошо, соцфондтукун кабыл албаса дагы, соцзащитадан кабыл алганда деле 3 миллион сом жылына. Кантип 3 миллион сом табылбайт? Табылат да. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Нурбек Өмүрбекович, мына бүгүн апалар жөнүндө абдан жакшы каалоо тилектер айтылды да. Эненин таманы бейиштин төрү депчи. Куттуктадыңыз сиз. Бир канча эркектер куттуктап атат. Мына бүгүн трибунада болбосо дагы колдорун кысып аялдардынчы. Камил Абдыразаковна жана бир канча депутаттар абдан жакшы токтом сунуш кылышты да. Эми Алмаз Акунжанович, токтомду бүгүн күн тартибине койдук. Чакырылгандар келип бир 5 мүнөт бир маалымат берип койсо болчу да. Камил Абдыразаковна мына токтом боюнча мындай биз иш-чарага даярданып атабыз, мындай жооп беребиз депчи. Эми ушунча 4 адам келип алып туруп, эч нерсе унчукпай кетип калса, биз да капа болобуз да. Мен мына Батыр эненин уулу, мында менин апам 12-ни төрөгөн. Батыр энени сыйлашыбыз керек да. Анан көбөйөбүзбү биз? Аларга мисалы дарыгерге барганда без очередь кириңиз, жана башка үй жайын карасак, анан көбөйөбүз да, төрөшөт да апаларчы. Бул токтом жакшы. Эми кесиптештер туура айтат, эми бүгүн майрам, чакырылгандар бар. Эркектерди карап калып бул жерде карай берет болчубуз. Эми ошого бир кыскача Алмаз Акунжанович айтып койсо, жооп берип койсо жакшы болот да. Бул көп деле эмес экен, бул батыр энелерчи бүгүнкү күндөчү. Көптүңүздөр, эмнеге көп эмес? Себеби жакшы мамиле кылбай атабыз батыр энелергечи. Эми биз мына бүгүнкү жылды же кечегин айткан жок, бул 10 жыл, 15 жылдан бери ушинтип келет да батыр энелерге мамилечи. Ошого мына токтом долбоор абдан жакшы. Бул ыраазычылык айтышыбыз керек. Ушуга эми Алмаз Акунжанович, эми бүгүн мына эжекелерди да кыйнабайлы, эртең булардын майрамы, кийинкиде бизге эмдиги жума жакшы биз маалымат берип койсун. Эмне чечим чыгарып атат өкмөт депчи. Анан келип эле отуруп кетип калган бул туура эмес. Бул канча батыр эне угуп атат бүгүнчү. Барды интернеттен карады, бүгүн батыр энелер жөнүндө маселе көтөрүлөт депчи. Анан унчукпай кетип калса туура эмес да булчу. Рахмат. Урматтуу депутаттар. Эгер бирок биз чечимди кабыл алып койдук буякачы, азырчы сунушун Марлен Абдрахманович үчүн. Эгер биздин айымдарыбызды анда кетире берип, Марлен Абдрахманович өзү чыгып жооп берсин анда. Макулсуздарбы ошоганда? Жок, Марлен Абдрахманов да ошо тийиштүү маселе болсо жооп берет, болбосо өкмөт жооп берет. Бирок добуш менен биз кабыл алып койдук. 5-чи микрофон. Мен Сүйүн Абдылдаевичке толугу менен кошулам. Ушул мыйзам токтом каралып атканда сөзсүз түрдө ар бир нерсени аягына чейин карашыбыз керек. Биринчиден, экинчиден Камиля Абдыразаковнага, Марлен Маматалиевичке чоң ыраазычылык билдирем, анткени бул өтө маанилүү токтом. Ошол эле учурда бир нече суроолорубуз бар болчу, тилекке каршы ушул суроону бергенге мүмкүнчүлүк болбоду. Бирок ушул кайсы учурларда сиздер ушул батыр эне деген наамды бере аласыздар? Мен билгенимен болгону бир жылда бир берилет. Анан бул деле өтө туура эмес. Эмне үчүн? Анткени бизде батыр энелердин саны өтө көп. Алардын арасынан канчасы алат, жана канчасы албай жатышат. Жана ушул маселени ушул бизде санариптештирүү деп айтып атабыз, цифровизация деп акчаны бөлүп атабыз. Бирок ошол эле учурда эмне үчүн түндүк аркылуу кайсы эненин канча баласы бар, бир комиссияга көз карабай, ошол төрөдүбү, канча бала төрөлгөндөн кийин ушул батыр эне деп эсептелинсе, ошол эле учурда мамлекет өзү бул акчаны берсе болобу же болбойт? Же сөзсүз түрдө только комиссия аркылуу ушундай бир бюрократический проволочкаларды алып салуу боюнча сунуш киргизет элем да, ушундай мүмкүнчүлүк барбы? Эмне үчүн? Анткени ар бир эне төрөгөндөн кийин аты бар, канча баласы бар, ошонун бардыгы, ошол маалыматтын бардыгы бар, туурабы? Эмне үчүн бул маселени санариптештирүүгө өткөрүп, ушул түндүк аркылуу сиздер бул маалыматты өзүңүздөр колуңуздарга алып бере албайсыздар? Бул наамды эмне үчүн энелер бул наамдын артынан чуркашы керек? Рахмат, Айсулу Турузбековна, сизге кагаз жүзүндө жооп беришет. Эми бул процедурный жерден болбойт. Жок дегенде 8 марта күнү мен укуктарымды төбөлөбөй бир суроого жооп берип койбойбу? Мен сизден суранычы, эми убакытты кармабайлы. Экинчи микрофон.
Рахмат, Нурбек Нурбекович. Эми урматтуу коллегалар, токтом кабыл алынды. Жазылгандар алды. Мен бир нерсени эле айтып койгум келип атат. Бизде Кыргызстанда азыр демографиялык абал өтө начар. Мына жыл сайын балдар 146, мына быйылкы жылы 146.151 гана бала төрөлдү. 2019 жылы 176.000 бала төрөлгөн. Эми бул жыл санап мынакей бизде балдардын төрөлүшү азайып атат. Мына ошондуктан мен айтар элем, урматтуу мырзалар, бүгүнкү мыйзамдык мына токтомду кабыл алдыкпы, болду, ушу менен эле токтотойлу. Эч кандай мындай талкууга албай эле токтотойлу, себеби эми батыр энелерге мындан да көбүрөөк берсек болот эле. 10 000, башка мамлекеттерде 500 000 доллардан берет. Бизде ушу 5 000ди кыя албастан мына жерде талкуулап отурганыбыз өзү уят нерсе. Биз барган сайын мына калкыбыз азайып атат. Ошон үчүн мен токтом долбоору мен добушка коеюн, анда сразу элечи. Биринчи микрофон. Урматтуу депутаттар, мен жооп бергенге болбойт. Сагат жүзүндө жооп берсек, же болсо барып айтып берсин. Мындай мыйзам долбоору иштелип атат. Бакыт Сөнүштүн жетекчилиги астында, себеби бүт жана сиздер берген суроолорго жооптор ошондо болот. Механизмдер кандай учурда алыш керек, батыр эненин статусун көтөрүүдөгү бүт механизмдер мыйзамда каралат. Бул азыр токтом долбоору. Ошон үчүн биз суранат элек, ошо добушка коюп берип койсоңуз деп. Рахмат, урматтуу депутаттар, токтом долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Токтом долбоорунда комитет чечими кереги деле жок. Макул 67, каршы жок, баары 67, катталды 74. Токтом долбоору кабыл алынды. 5-чи микрофон. Рахмат, мындай да эч ким каршы эмес. Бир гана нерсе мен сураганмын. Ар бир мыйзамдын өзүнүн баасы бар, канча каражат кетет. Мына Марлан Маматалиевич айтып берди. Бираз менче туура эмес айтты. Бул негиздемеде эгер жазылып турса, бизде мынча эне баатырыбыз бар, мынча кошулат, ушунча бюджетке орду жетип жазылганда мына суроо болбойт эле. Жазылган жок деген негиздемеге. Жазыш керек болчу. Бюджетный комитет карап туруп айтыш керек болчу. Бул бюджетке кийинки жылга мына Марлен айткан нерселерди жазыш керек болчу. Жазылбаса суроо пайда болот. Суроого жооп бериш керек. Анан кийин жана Марлен сунуш бергенде анда каршы бериш керек болчу, биз ошондо талкуу кылмакпыз. Анан сизге бир нерсени айтып коеюнчу. Мен начальник эмесмин, алып баруучу эмесмин. Ошону тактап туруп айтсаңыз, төрагалык кылуучу деп сүйлөп коюңуз. Канча-мынча болсо дагы кичине бир уважение керек да, туура, бири-бирибизди сыйлайлы. Мен айтып атам сизге, дагы алып баруучу эмесмин мен. Рахмат, кийинки маселе көтө берели анда. Кыргыз Республикасындагы кийинки маселе боюнча келип отурсаңыздар. Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору 2-окуга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет караган баяндамачылар Төлөнов Данияр Эрмекович, бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы Аттакуров Мелс Шерикбаевич, Улуттук банктын төрагасынын орун басары. Сөз баяндамачыга берилет. Данияр Эрмеков, сөз сизде. Рахмат. Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга министрлер кабинети тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасындагы микрофинанс уюмдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 2-окуга киргизилүүдө. 2-окуга мыйзам чыгаруунун демилгелөөгө укуктуу субъекттерден жазуу жүзүндөгү сунуштар келип түшкөн жок. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 2-окууда колдоп коюңуздарды суранам. Суроолор болсо Улуттук банктын өкүлдөрү жооп бергенге даяр. Рахмат, урматтуу депутаттар, мыйзам 2-окуудан каралып атат. Суроолор барбы? Суроолор жок болсо комитеттин корутундусун окуу үчүн
бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы Төлөнов Дайнар Эрмековичке сөз берилет. Рахмат. Комитет шешими Кыргыз Республикасындагы микрофинанс уюмдары жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору жактырылсын жана аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы жол кеңешине сунушталсын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, добуш берүү болот. Каттоодон өтүп коюңуздар. Аппарат каттоону ачыңыздар. Каттоодон 74 депутат өттү. Каттоону жабыңыздар. Аталган мыйзам долбоорун экинчи окуудан добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 56, каршы жок, баары 56, катталды 74. Мыйзам долбоору экинчи окуудан кабыл алынды. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Кийинки маселе боюнча келгендер келип отуруңуздар. Ветеринария жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет караган. Баяндамачы Айласкаров Майыл Айласкарович суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары сөз баяндамачыга берилет. Майыл Айласкарович сөзсүздө. Рахмат, Нурбек Өмүркулович. Урматтуу депутаттар, урматтуу айымдар, апалар, эжелер, учурдан пайдаланып бардыңыздарды ошол аял затын майрамы менен чын дилимден куттуктоого уруксат этиңиздер. Баарыңыздарга бекем ден соолук, өлкөбүздө стабилдүүлүк болсун, жакшылык болсун. Сиздердин карооңуздарга сунушталып жаткан ветеринария жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Евразия экономикалык биримдигинин ветеринардык дары каражаттарын жөнгө салуу чөйрөсүндө бирдиктүү талаптарына шайкеш келтирүү максатында сунушталып жатат. Евразия экономикалык биримдигинин комиссиясынын Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагында ветеринардык дары каражаттарын жүгүртүлүшүн жөнгө салуу эрежелери жөнүндө 2023 жылдын 21 январындагы номер 1 чечими менен ветеринардык дары каражаттарынын каттоонун бирдиктүү жол жоболору алардын сапатына, натыйжалуулугуна жана коопсуздугуна карата бирдиктүү талаптар жана аларды баалоонун критерийлерине шайкеш келтирүү максатында иштелип чыкты. Негизи ветеринария жөнүндө мыйзамда 32 берене боло турган болсо, мунун 6 беренесинде өзгөртүүлөр киргизип жатат. Негизи жалпы 13 беренесинде мунун 6сы принципиалдуу, калган 7 беренеси бул кыргыз тилине шайкеш келтирүү максатында иштелип чыкты. Колдонуудагы мыйзамдын 22 беренесине ылайык ветеринардык багыттагы дары-дармек каражаттарын тоюттарды жана тоют кошундуларын сертификаттоолоо боюнча аккредиттелген органдын корутундусунун негизинде өндүрүүгө, сатууга, колдонууга жол берилет деп көрсөтүлгөн. Бирок бирликтин аймагында ветеринардык дары каражаттарын жүгүртүүнүн негизги шарттарынын бири шайкеш сертификатынан тышкары ээктин аталган чечимдин эрежелерине ылайык аларды каттоо болуп саналат. Ошондой эле мындай дал келбөөчүлүктөр ээптин 2014 жылдын 9 октябрындагы номер 94 жана 2010 жылдын 18 июнундагы 317 чечимдерине да кездешет. Тактап айтканда биздин мыйзамда каралган карантин деген термин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын ээптин укуктук ченемдик талаптарына ылайык келтирүүнүн алкагында мыйзам долбоору менен ветеринария жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 1 беренесине ветеринардык дары каражаттары карантин терминдери жана алардын аныктамалары бөлүгүндө ошондой эле 18 жана 22 беренелерге өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Андан сырткары Кыргыз Республикасы мүчө болуп саналган дүйнөлүк жаныбарлардын ден соолугу уюмунун кургактагы жаныбарлардын ден соолугу кодексине ылайык эпизоотиялык бейпилдикти жана ветеринардык санитардык коопсуздукту камсыз кылуу үчүн өлкөнүн ветеринардык кызматы тарабынан жаныбарлардын ден соолугун жана алардан алынган азыктардын коопсуздугуна ошондой эле ветеринардык багыттагы колдонуучу
дары каражаттарын натыйжалуу мониторинг жүргүзүү зарыл деп эсептейбиз. Ветеринардык санитардык мониторинг жүргүзүү тамак аш азыктарынын коопсуздугу жана керектөө үчүн ден соолугу жөнүндө толук түшүнүк алууга мүмкүндүк берет. Ошол себептен колдонуудагы мыйзамдын ветеринардык санитардык мониторинг жүргүзүү каралган жаңы 10.1 берене менен толуктоо максатка ылайык деп ушул бир статьяны толуктоп коштук. Кыскартып айтканда, эми кыргыз тилине шайкеш келтирүү максатында ушу дары дармек деген мында кошумча кыргызда кошумча уланды сөздөр уланып кеткен себептен дары дармек деген сөздү дары дегенге алмаштырып, ал эми амандык деген сөздү бакубаттуулук деген сөзгө алмаштыруу сунушталып жатат. Негизи принципиалдуу маселе ошо 6 гана беренеде, калгандары ошо кыргыз тилине шайкеш келтирүү максатында иштелип чыкты. Урматтуу депутаттар, мен кыскача баяндамам бүттү. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сурооңуздар болсо жооп бериңер. Рахмат. Суроо берүүчүнү Сүйүн Абдулдаевичти. Таблону берип койгула. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Саламатсыздарбы? Мыйзам долбоорун колдойбуз. Бул керектүү, туура мыйзам. Анан урматтуу баяндамачы, мына сиздер негизи жакшы алып барып атасыздар. Мына арам өлгөн малдын этин базарга саткандар боюнчачы. Ушул боюнча кандай иш алып барып жатасыздар азырдагычы? Аныктадыңыздарбы? Мына бул бир канча жерлерде, мына азыр Ош базарында көчүрүлөт деп атат. Ош базарында түнкү саат 3-4-төрдө келип ушу арам малдын этин сатышат экен, сатып алгандар да бар экен да. Ушундай маалымат барбы сиздерде? Ооба, туура айтасыз. Бул жаңы жылдан кийин массалык маалымат каражаттарына дагы биз ушул кылып аткан иштер тууралуу элдерге кеңири жеткирүү максатында иштерди алып бардык. Бул боюнча биздин маалыматыбыз бар. Рейдтерди уюштуруп атабыз. Бирок бир гана айтып кете турган маселе биздин ветеринардык кызматтардын кызматкерлердин укугу кичине чектелип атат. Бул жерде жаңы бузуулар жана деген кодекске биз өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Ушундай элдин коопсуздугуна, тамак аш коопсуздугуна бир маселе жарата турган, жанагындай өлүк малдарды сата турган тараптарга бир кескин булардын баягы ири өлчөмдө айыппулдан анан алардын бир укуктук гана жоопкерчилик чектөөгө чейинки нормаларды сунуштап жатабыз. Бузуулар жөнүндө кодексте биз жакын арада иштеп атабыз. Бул боюнча иш жүргүзөбүз буюрса. Урматтуу министрдин орун басары, эми ал мыйзам долбоор ишке ашканга чейин эми укук көчөргөндөр менен иш-чара түзүп, рейд өткөрсөңүздөр боло берет, ал эч кандай тоскоолду жок. Ошо боюнча эч качан токтотпош керек, тынымсыз алып барыш керек да. Мен өткөндө белгилегем, оорулардын баардыгы ушу арам өлгөн эттерден, малдардын эттеринен пайда болуп атат да. Андан кийин мына малдарды тез семирткен таблеткалар менен салмаган ооруткан таблетка берип, семиртип сатып атышат да. Мына Европада, Россияда аныктап айтып атпай, бул адамдын ден соолугуна абдан чоң зыян келтирет депчи. Ушул боюнча кандай иш алып барып жатасыздар? Бул боюнча дагы азыр эми рыноктук шартта жашап аткандан кийин ар бир малдын ээлерин мындай тотальный көзөмөлгө ала албай атабыз. Бирок ошо АТРдин алкагында ар бир айыл өкмөттүн штаттарында ошо мамлекеттик ветеринардык врачты каражатын карап, ошолордун көзөмөлүнө мамлекеттик көзөмөлгө алып келүү жагын ушул карап атабыз АТРдин тармагында. Андан сырткары ушул Нарын областындагы бир экологиялык бир пилоттук долбоорду сунуштап атабыз. Ушу Нарын областынын ар бир район, ар бир айыл өкмөтүндө ушу бирден ветеринардык врачты кармоо жагындагы азыр иштеп атабыз. Кудай буйруса ушу мамлекеттик ветеринардык баягы врачтарга укуктан башка милдеттерди да жүктөбөсөк, буга чейин өзүңүздөр билесиздер, жеке ветеринарлар бул иштерди жүргүзүп келген. Бирок акыркы азыр биз ушу жаңы ветеринардык мыйзамдын долбоорун иштеп атабыз. Ошол боюнча дагы ушу жеке ветеринарларды баягы атайын эсеп менен ушу бюджетке алып, ошолорго жоопкерчилик жүктөө үстүнө иш алып баратабыз. Эми мыйзам долбоорун иштеп жаткан абдан жакшы, бул жакшы нерсе. Бирок мен айтып атпайм, эми атайын тоют жем менен баккан бул башка жакшы нерсе. Кармап алып. Бирок таблетка берип баккан бул ден соолукка зыян экен, ушуга өзгөчө көңүл бурсаңыздар, макулбу? Хорошо. Андан кийин ушундай эле суроо, мына ооруган малдардын союп сатып атышат элдергечи, же базарга сатып атышат. Ушул боюнча кандай иш-чара өткөрүп жатасыздар? Бул боюнча жана айттым, жанагы ушул убойный секторде, юридикалык жактарда эгер ошондой случай аныктала турган болсо, биз
баягы штрафтык көлөмүбүз бир 3000 сомдон 7000 сомго чейинби ушундай эле бир өлчөмдө болуп калат экен. Биздин текшергенге дагы укугубуз болбой калат экен. Ошол себептен бул жанагы бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизип, ветеринарларга укук берүү жолу менен гана чечилет деген ойдобуз. Эми ушул боюнча биз рейдтерди уюштуруп атабыз. Жана дары дармек боюнча биздин ветеринардык службанын алдында ушу дары дармектерди сатат көзөмөлдөй турган биз департаментибиз бар. Ошолордон уруксат кагаздарын алган вет аптекаларды көзөмөлдөп, биздин укугубуз ошого чейин чектелип калууда. Бирок алар менен түшүндүрүштөрүн баягы ветеринарлар менен баягы түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Урматтуу баяндамачы. Талаптагыдай болбой атат. Урматтуу баяндамачы, сиздердин укугуңуздар чектелген жок. Сиздерге абдан жакшы жетекчи келди, Бактар Эргешев тажрыйбалуу. Ал өкмөттүн орун басары, вице-премьер, министр болот. Анын колу узун. Ал эч силер чектелбейсиздер. Ошон сиздер туура маалымат берсеңиздер, ал тапшырма берет, укук органдары чоң иш алып бара бересиздер. Бактар Эргешев өткөндө келди, бу жерге биз бир канча суроо бердик. Ал ушул жерде отурган, өзү ичинен чыккан, билет ал элдин ичинен чыккан. Маалыматтары көп анын дагы. Ошон үчүн сиздер эми жакшы, эми көп учурда ылдый жакта жакшы иштеш керек да, жогору жакка эле баягы бардык нерсени жүктөп койбойчу. Ошого ушул жана мен жогоруда айткан маселелерди жакшы көтөрсөңүздөр, макул тыгыз иштесеңиздер, укук көчөрүү органдары эч маселе жаралбайт. Рахмат сиздерге. Рахмат. Кийинки сөз Самый Кожо Мирланга берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Бул жерде ветеринардык кызматтын директору, көзөмөл кызматы дегендер барбы же жокпу? Силерде иштейби? Бияка келсе. Бар, ушул бул жерде отурушат. Неге жашырып отургузуп койдуңар эми аларды? Көзөмөл кызматы барбы? Өзү, жана жогоруда өзүңүздүн сөзүңүздө да айтып кеттиңиз, урматтуу вице-министр. Нарындагы ар бир айылдарга, аймактарга вет врач дайындалып атат деди. Туурабы ушул? Ар бир аймакка. Ооба, туура. Бул АТРден кийин, аймакташуудан кийин. Өзүңүздөр билесиздер, мал киндиктүү, Жумгал, Актала, Кочкор, Нарын, Атбашы деген өрөндөр бар. Ушул өрөндөрдө вет врачтар кандай болот? Бүгүнкү күндө абалы кандай? Саламатсызбы, урматтуу Мирлан Самой Кожоевич. Нарын областы боюнча өткөндө сиздин өзүңүзгө да маалымат бердим эле. Бүгүнкү күндө биз жана пилоттук долбоор дайындап атабыз. Дайындап, ошо биз АТРдын сырткары ар бир айылга бирден ветеринар деген программаны алып барып атабыз. Бул боюнча проекттин долбоордун дайындалып бүтүп калды. Азыр биздин өзүбүздүн юристтер иштеп чыгып, жакында министрлер кабинетинин кароосуна киргизебиз. Проект долбоор киргенден кийин качан чыгат? Жыйынтык качан чыгат? Декабрь болуп кетпейби? Жок, биз азыр экинчи кварталдын аягы менен ишке киргизебиз деп атабыз бул долбоорду. Себеби мына жаз келатат. Малдарды дарылап жайлоого, жайытка чыгарышыбыз керек. Жергиликтүү эл. Туурабы? Ушул учурда вет врачтар сөзсүз керек. Ушул учурда керек, жаз алдында керек. Экинчи, лабораториялар. Мисалы, Жумгалда лабораторияны Кочкорго алып келишкен. Ошол лабораторияны кайра калыбына келтирүү маселеси бүгүнкү күндө аба менен суудай керек болуп атат Жумгалда. Кандай кылсак болот ушуну? Боюнча биз Бактар Эргешев менен макулдашылган. Ошол жана штаттык бирлик ачылганда ошо калыбына келтиребиз деген ойлор, пландарыбыз бар. Демек, Жумгалда лаборатория калыбына келет кайра, Буйруса. Сөзсүз калыбына алып келсеңиздер. Ал жерде зданиясы дагы бар. Баары даяр. Ал тургай жатаканасы дагы бар. Жатаканасында башка максатка деп сурангандар бар, бирок аны чогуу чечебиз деген үмүтүбүз бар, Кудай буйрса. Жана жогоруда могу нерсеге көңүл буруш керек да. Бул жерге жайыт келген жокпу? Жайытты да кошуп коюш керек. Неге? Бул байланышы бар. Туурабы? Байланыш барбы? Неге дегенде малдар үйдөн эмес, көбүнчө талаа жеринен өлөт. Туурабы? Мал өлүп атат, жайыт каралбай атат, малдын өлүгүн карга кузгун жеп атат.
ошол жерде жугуш доорулардын баары пайда болуп атат дагы, малдын өлүгүн малчынын ити жеп атат, малчынын ити малчынын баласына барып атат, малчынын баласын малчынын энеси малчынын келинчеги эмизип атат, багып атат, жугуп атат. Ушуларга кандай көзөмөл бар бүгүнкү күндө? Бул боюнча өзү бизде жергиликтүү бийликтин мойнуна жүктөлгөн милдет бар, жана яма беккерини уюштуруу боюнча. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча бул яма беккерин саны ченелүү гана болгондуктан ар бир айылды камсыз кыла албай, ар бир айыл өкмөткө деп ушундай эме кылгандыктан биз азыр киргиздик. Ар бир айылга бирден яма беккер болсун. Ошо малдын өлүктөрү, жанагындай ар кандай жаныбарлардын өлүктөрү атайын ошо ямага, чуңкурга ташталып, ошол жерде залалсыз жанагындай атайын каражаттар менен зыянсыздандырылып, анан кийин көмүлсүн депчи. Бул убакка чейин бар беле ошол чуңкур? Чуңкурлар бар, бирок аз санда. Ушуларды дагы тездетишибиз керек да биз. Мына өзүңүз баягыда айтып калдыңыз эле, ушул жерлерди кыдырып, баарын көрүп, ушул иштерди алып барып келебиз деп. Барып келдиңиздерби Нарын өрөөнүнө? Нарын областына барып келдим. Но бирок бизде кайра аркага чакырылган убактылуу кичине болгондуктан мен Жумгал районуна жете албай калдым. Жумгал районуна мен 15-инен кийин атайын бир күндү өзүнчө эме кылып атам. Именно Жумгал районуна барып, ошол өткөндө сиз менен макулдашкан маселелер жеринен барып, дагы эмнелерди кошушубуз керек ошол жерге. Ошол боюнча иш алып барган. Дары-дармектер кандай болуп атат? Келиши. Дары-дармектер боюнча жарпы 102 миллион сом акча каражаты бюджеттен каралып берилген, тендер иштери уюштурулуп атат. Кудай буюрса ошо 15 жай малдар жайытка чыкканга чейин толук вакцинация кылабыз деген пландарыбыз бар. 102 миллион акча каражаты уже республикалык бюджеттен. 102 миллион. Ооба. Былтыркы жылы жана мурдагы жылы канча бөлүндү эле? Былтыркы жылы динамика бар. Былтыркы жылда 96 миллион сом бөлүнгөн. Жетти беле? Жок. 102 миллион жетеби? Жетпейт. Жетпейт. Биз дагы кошумча каражат сурап кайрылдык, бул боюнча дагы иш жүрүп атат. Канча жетпейт? Биз дагы кошумча 198 миллион сом акча сурап атабыз азыр. Эми ушуну мынакей өкмөттүн өкүлү турасыздар, министрдин орун басары турасыздар, жетишсиз болуп атат да. Ушул жетишсиздикти биринчи кезекте бөлүп бериш керек. Жооп берип койсоңуздар. Бюджетке сунушубуз беребиз. Кудай буюрса, мындан көйгөй жаралбайт деген ойдобуз. Сунушубузду эске алабыз. Рахмат. Бирлан мырза, эгер оюңузду айтып алайын десең, чыгып айтып коюңуз анда микрофон. Болдубу? Кийинки сөз Али Медербек Кубанычевичке берилет. Рахмат, урматтуу Нурбек Өрбекович, урматтуу төрагалык кылуучу. Мен өйдөдө да кесиптештерибиз ушул маселени көтөрүп кетти. Ошол боюнча да бир тактоо иретинде маалымат алгым келип турат. Себеп дегенде бая тамаша иретинде чын төгүнө жараша эл арасында төмөндөгүчө сөз бар. Дүйнө жүзүндө 3 заты, 3 үчөө эң көп эт жейт деп. Биринчи орунда кыргыз, экинчи орунда казак боордош туугандарыбыз, үчүнчү орунда карчыгылар деп. Биз чынында этти абдан көп потреблять этебиз, Кыргызстандын калкы. Бирок эл арасында байма-бай айтылып кетет. Өйдөдө кесиптештерибиз айтты, маселен өлгөн малды союу ирет, киреше табуу максатында, же ооруп аткан малды союп туруп этин жиликтеп базарларда сатышат деп. Ушул жаатта кыскача айтыңызчы, кандай иш-чаралар аткарылып атат? Себеп биздин калктын 90% мусулмандар. Мусулманчылык жактан, шарият тараптан алганда дагы бул арам болуп калат. Анан жөн, коопсуздук тараптан дагы алганда дагы бул туура эмес нерсе. Бул багытта сиздер эмне кылып атасыздар? Бир 2 сөз менен айтып коюңузчу. Бул боюнча жергиликтүү ветеринарлык кызматкерлер менен биргеликте биринчиден өзүнүн функционалдык милдеттерине ылайык рейдтерди уюштурушат. Кечинде убойный цехтерде келип аткан малдардын абалы тууралуу, аларга кирип аткан базарларга кирип аткан малдарды текшерүү боюнча иштер алып барылат. Андан сырткары ушул жергиликтүү баягы дин өкүлдөрү менен дагы биргеликте түшүндүрүү иштерин
жүргүзүп атабыз. Мына акыркы 6 айда канча маселең штраф болду же ошондой өлгөн малды союлганы же оорган ушундай фактылар барбы? Кимдир бирөө жоопкерчиликке тартылдыбы? Мүмкүн жазык жоопкерчилигине же баскынчылыктын штрафка, айып пулга жыгылдыбы? Барбы ошондой фактылар? Саламатсызбы, Медер Кубанович. Бул боюнча бизде декабрь айында Ички иштер министрлиги менен биргеликте рейд уюштурулган. Ошол рейдтин жыйынтыгында бизде 3 случай катталды. Бирөө Ысык Көл областында, ал боюнча соцсеттерге да чыккан, жана өлгөн малдарды союп аткан мал союучу жай. Ал ошол Каракол шаардык ички иштер башкармалыгына өткөзүлүп берилген. Мал союучу жайдын ишмердүүлүгү боюнча жана ошол жерде ишмердүүлүк токтотулган. Экинчиси Бишкек шаарында катталган. Бул Нарын областынан жүктөлүп келе жатканда ошо рейдтин алкагында машина токтотулуп, ал дагы эттин бардыгы ошол жерде машинада жүктөлгөн 5 ири мүйүздүү малдын эти болсо, 2 өлгөн малдын эти болуп чыккан. Анын лабораториялык тастыктамалары бүт бардыгы бар. Анын ал кармалган эт да жок кылынып, иши ошо Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына өткөзүп берилген. Экинчиси бул, үчүнчүсү бул Ош шаарында катталган. Ош шаарында катталып, Ош шаарында дагы ал ошол атайын этти обвалка кыла турган бир кичинекей чакан цех болгон. Ошо цехтин ичинде ошо өлгөн жылкынын этин обвалка кылып сөөгүнөн ажыратып атканда кармалган. Ал кичинекей цехтин да ишмердүүлүгү токтотулуп, ал боюнча да Ош шаардык прокуратурасына өткөзүп берилип, ал боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Рахмат, бул багытта иштер күчөшү керек дейм. Анан экинчи суроом. Ушул мал жандыкты жакшы түшүнгөндөр, мындайча айтканда билермандар, маалымат байма-бай айтылып кетет. Маселен бизге ушул дипломатикалык, этикалык көз карашта кайсы мамлекеттен атын атабай эле коеюн. Бирок жакынкы коңшу мамлекеттерден, алыскы коңшу мамлекеттерден да жылкынын ордуна айрым учурларда башка ошо разнообразие, вид жандыктын малдын эти келип атат деген маалыматтар бар да. Себеби сөөктөрүн түзүлүшү, эттин содержаниясы ошондой дейт. Бул канчалык деңгээлде чын же калп? Медер Кубанович, бул боюнча бизде чек ара өткөрүү пункттарында биздин ветеринардык инспекторлор турат. Жана ал келе жаткан кандай биз көзөмөлдөгөн кандай продукция болбосун, кайсыл жерге түшөрү, кайсы район болот, шаар болот, кайсы складка, адреске түшөрүнө чейин биздин бүгүнкү күндө инспекторлор көзөмөлдөп атат. Эгерде күмөн жараткан ошондой азыктар боло турган болсо, бизде лаборатория аныктап берет ошол жерден. То есть 100% кепилдик бар, бардыгы бул жаатта нормалдуу. Келе жаткан, сырттан келе аткан азыктар боюнча бүгүнкү күндө кепилдик бар. Түшүнүктүү. Анан акыркы суроом бар. Эми бул суроону бербесем дагы болбосо керек. Маселен мындан бир нече жыл мурун журналисттик иликтөө болуп, эшектердин фермасы табылганда абдан чоң. Азыр Кыргызстанда андай жокпу? Азыр түшүнүп атасыздар эмне боюнча маселе? Жок, каттала элек, жок. Карап атабыз, бирок андай факты жок. Түшүнүктүү. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Кийинки сөз Абакиров Элдар Курманбековичке берилет. Жок. Токтоушев Эмил Токтоконовичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу баяндамачы Майыл Алиаскарович. Мына ветеринардык кызматтын жетекчилери келиштиби өкө тең? Ошол жерде. Сиз билесиз, өткөндө министрге келгенде дагы суроо бергенмин. Ал киши дагы менин суроомду тастыктап, азыркы идентификация мал боюнча ушул программа аягына чыкпай, бизге жеткен маалыматка караганда жарымы өтүп, жарым өткөн эмес да, 50% жеткен эмес. Бирок отчетто 80-90 өттүк деп келген. Ушул боюнча иш алып барабын деген, иш болуп атабы? Болсо кандай болуп атат? Азыркы акыбал кандай идентификация боюнча? Туура айтасыз, буга чейин дагы бул маселе көтөрүлгөн.
чындыгында кээ бир райондук ветеринардык кызматтар берген маалымат менен биздин баягы факт жүзүндө идентификация болгондай айырмалар көп байкалган. Учурда азыр ар бир райондордо ар бир идентификация жанагы берилген чиптер боюнча дагы текшерүү иликтөө иштери жүрүп атат. Бул жыйынты чыккандан кийин сөз сиздерге маалымат беребиз. Азырынча толук жыйын иштери жүрүп атат, тактоо иликтөө иштери. Анан жеке ветеринар менен сиздердин азыркы мамлекеттик ветеринардын мамилеси кандай? Көп учурда бүт эле жекеге кайрылышат экен да. Туура айтасыз, теги буга чейин учурда деле азыр ошо жеке ветеринарлар жергиликтүү ошол ветеринария кыла турган вакцинация, жанагы чипизация деп коебуз, ошолордун бардыгын жеке ветеринарлардын күчү менен кылып атабыз. Жеке ветеринарлардын саны 1189-ду түзөт. Жалпы ветеринардык кызматта 985 штаттык бирдик каралган. Бул штаттык бирдик биздин райондук гана структурага чейин келип чектелип калган. Ар бир айыл өкмөттөрдө штат болбогон себептен ошол иштердин бардыгын жеке ветеринарлар алып келген. Бул келишимдик негизде райондук ветеринарлардан тапшырмаларды вакцинация боюнча, чипизация боюнча тапшырмаларды алат. Аткарылып аткан иштер тууралуу райондук ветеринарларга отчеттер берет. Ошонун негизинде булар акы алып кызмат көрсөтөт. Булардын акы алып кызмат көрсөткөнү баасы ар бир айыл өкмөттө ошо жергиликтүү кеңештин депутаттары менен аныкталып, ошол менен иш жүргүзөт. Азыр келечекте Кудай буйрса, мен жана сөздүн башында айттым, ушу жеке ветеринарлардын бардыгын мамлекеттик штатка алып, ушулардын жоопкерчилигинде жогорулатуу үстүндө иш алып барабыз. Ушундай биздин пландарыбыз бар. Туура жоопкерчилигин сөз күчтөндүрүш керек. Анан ошолор билесиз, дары дармекти өздөрү алып келип атат сырттан. Кайсы акчасы жеткенине карзандарын ташып атат. Дарылардын сапатын кандай текшересиздер? Лаборатория барбы? Ким ошого кепилдик болот? Дарылардын сапатына. Биздин департаменттин алдында ошо дары дармекти текшере турган өзүнүн службабыз бар. Ошолор сырттан келген дары дармектин баардык сапатын көзөмөлдөп, анан аларга сертификат берет. Ошонун негизинде биздин аймакка ошол дарылар колдонулат. Бирок ар бир сырттан келип аткан дарыларга ошо департаменттин уполномоченный орган бар да, ыйгарым укуктуу ушул мамлекеттик органыбыз бар, ошолор жооп берет. Бардык дарыларды силерден каттайбы? Каттабабы? Абдыраев Мурат, ветеринардык дары каражаттар департаментинин адиси. Улубай да катыраак сүйлөсөңүз. Жакыныраак сүйлөсөңүз микрофонго. Абдыраев Мурат, ветеринардык дары каражаттар департаментинен сырттан келген болгон ветеринардык дары каражаттар биздин департаментте эффективдүүлүгү сапат текшерилип берилет. Рахмат. Мыйзамды колдойм, бул шайкеш келтирүү экен. Анан жана мен көтөргөн маселелерди дагы көзөмөлдөп койсоңуз. Жарайт. Идентификациянын аягына чейин чыгыш керек. Анан бизге да комитетке келип, ал боюнча да маалымат бересиздер. Рахмат. Кийинки сөз Жакшы Русланбек Шергазиевичке берилет. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Урматтуу баяндамачы. Албетте мен мыйзам долбоорун колдойм. Биз баягы агрардык өлкө болгондон кийин биздин Кыргызстанда өзүңүздөр белгилүү болгондой акыркы жылдар абдан мал чарбачылыгы абдан өнүгүп кетти. Ошо айыл жерлерине карасаңыздар, малдар абдан көбөйүп, ошол менен биргеликте эле мына жылда бир эмес 2-3 жолу дарылашат экен. Мен айтайын деген маселем, мына ветеринардын аптекалары ким көзөмөлдөйт конкреттүү түрдө. Мына айыл жериндегилер көбүнө карасаң, базарлардан барып сатып алат экен. Ошол эле мал базарлардан, ош базарлардан. Дарылардын сапаты деле калат экен дагы. Ошо уколдорун саят экен берген дарылар деле кээде эч кандай эффект бербей жатат дейт. Ушуну бир катуураак көзөмөлдөп, биз баягы эл өкүлү болгондон кийин ар бир жолугушууларда айтышат да, ошону айтып койсоңуздар. Конкреттүү түрдө мамлекеттин өзүнүн саясаты барбы? Өзүнүн мамлекеттик ветеринардын аптекасы барбы? Ушул жөнүндө тагыраак маалымат коомчулукка айтып койсоңуз. Рахмат. Руслан Шергазиевич, бул боюнча бизде мамлекеттик ветеринардык аптека жок бүгүнкү күндө. Бирок биз бул ветеринардык аптекалардын көзөмөлүн күчөтүп, азыр лицензирование башталып атат. Андан сырткары жогоруда айтып өткөн Майла Аскарович да айтып өттү, жана бузуулар кодексине дагы ошо аптекалардын жоопкерчилиги, аптекада дары саткан
сатуучулардын да жоопкерчилигин киргизип атабыз. Ал жерде жанагындай сапатсыз, же каттоодон өтпөгөн, же сертификат албаган дарыларды саткан аптекалардын сатуучулардын да жоопкерчилиги каралат. Азыр мына лицензирование башталып атат. Ал жерде биз да жоопкерчилигин күчөтүш үчүн ошол жерде сатуучу сөзсүз түрдө ветеринардык билим деңгээли болуш керек деген талаптарды киргизип атабыз. Вот албетте, мисалы карап көрсөң акыркы учурларда чын эле мына өзүңүзгө эле белгилүү мал базарлардын оозуна узуну стол жазып эле дарылар сатылып жатат. Туура айтып атамбы? Вот алардын мисалы ветеринардын билими барбы, жокпу, оптоо жерин алат экен, апарылып малдарга түшүндүрүп сатып берет экен, ошонун азабынан канча малдар кырылып калып атат да. Бул жакшы идея экен. Экинчиден, урматтуу баяндамачы, Талас областы боюнча канча мамлекеттик ветеринар бар? Ветврачтар бар да, ошону айтып койсоңуз. Мен азыр жалпы республикалык баягы структуралык түзүм боюнча даярданып келдим да. Түшүндүм. Негизи мындай да, мамлекеттик ветврачтар почти райондордо жок экен да. Ар бир айылда жаңы эле алдыда кесиптешиңиз айтып кеткендей, билими барбы, жокпу, кичине бир шыгы барлар эле ветврач болуп алгандагы ошолор эле укол сайып, дары берип, айылдарлай берет экен. Ошону сиздерден эми суралыш да. Ар бир районго, ар бир айыл өкмөткө, мына азыр айыл өкмөттөр да кыскарды. Ошолорго да бирдей ветеринар берсеңер жакшы болмок, мамлекет тараптанчы жоопкерчилиги менен. Анткени ошол ветврачтардан эртеңки күнү айыл банктардан болот, банктардан кредит ала турган болсо, сөз саларын справкасы керек экен. А справкасында көп учурларда ар кандай справканы туурабы жазып берип койгон учурлар да көп экен. Ошолорду катуураак көзөмөлдөсөңүздөр уже ветеринар тармактан чындап келгенде башаламан болуп атат да. Рахмат, эске алабыз. Рахмат. Ошону менен биргеликте эле дагы бир жолу мына Бишкек шаарында баарыбыз жашайбыз. Эми Бишкек шаарында мына шаарда 2 миллионго жетип атат кошулганы менен. Но мал союучу жайларды конкреттүү кантип мындай текшересиңер ошо боюнча. Жакында эле мага бир азамат кайрылды Бишкек шаарында. Ошо Бишкек шаарынын Ош базарында ветеринарлар экен. Мал союучу жолдон келе атасың, портер жүктөп келе атасың да апарып, Орто Сай базарынан бир суткага кармашып, эттин сапатын кетирип, алган баамдан жок дейт. Эттин өртүсүн кургап калып, бир суткада мага берип койду дейт. Анте турабыз ветеринарлар текшербей дейт. Мал союучу жайлар текшербей дейт, мен жолдон текшербей деп. Жооп берип коеюн. Руслан Шергазиевич, бул боюнча мен түшүндүм, бул боюнча сиз экөөбүз да байланышкан болушубуз керек эле. Байланышып, ал жерде жанагы жогоруда айтып өтпөдүмбү? Ички иштер министрлиги менен биргеликте рейд уюштурулган депчи. Ошо рейдтин алкагында кармалган, сизге кайрылган жаран. Ал жерде эмне үчүн кармалган? Ал жерде эч кандай коштоочу документи жок болгон үчүн, күмөн жараткан үчүн, ошон үчүн кармалып, баягы убактылуу хранение лабораториялык аныктамалар чыкканга чейин кармалган. Рахмат, кийинки сөз Айжигитов Султанбай Абдрашитовичке берилет. Рахмат. Менде мындай суроодо жанагы ветеринария мыйзамыңардын ылайык жанагы жаныбарлардын эң коркунучтуу оорулардын 22 түрү боюнча мамлекеттин эсебинен дары каражаттар бар сатып алынып, анан ошол ооруларга каршы эмдөө жүргүзүү кызматтарын баарына мамлекет төлөп бериш керек да. Ошону менен байланыштуу мындай суроода, ошол дары дармектер, дары каражаттар керектүү мындай объемдо сатылынып алынып атабы, анан кийин жанагы кызматты, эмдөө кызматы толугу менен төлөнүп берилип атабы бүгүнкү күндө? Бул жана баяндамамда башында айттым, жалпы республикалык бюджеттен 102 миллион акча каражаты каралган. Бул 8 оорунун түрлөрүнө, булар шарп, Сибир жарасына, көл, котурма, туберкулин, канаттууларга, малейин, кой эчкилеринин кыргыны, ушу 8 өнө. Анан 2 ооруга, бул дезинфекцияга, ажинокозга, анан кийин бруцеллез РФ1, ушуларга каралган. Булардын азыркы учурда баягы вакцинациялары ушул жеке ветеринарлар тарабынан ишке ашырылат.
Бұл ушул жайытка чыкканга чейин 15 апрелге чейин деп пландаштырып атабыз. Кудай бурса 100% ушу бөлүнгөн акча каражатка вакцинация болот. Мен ошону айтып атам да, ошо 8 түрү болсо дагы керектүү объему сатылынып алынып атабы, анан кийин жанагы эмдөө иштери, кызматы толугу менен мамлекет жагынан төлөнүп берилип атабы деп. Бөлүнгөн акча каражат азыр мен айтып аткан ооруларга 100% каржыланат. Каржыланып атабы? Каржыланып атат, акча каражаты бөлүндү. Акча эмдөөгө дагы дары эмес каражаттар. Эмдөөнү жеке ветеринарлардын жанагы акылы кызмат көрсөтүү жолу менен аткарылат. Жоқ, бұл жерде законыңарда, могу жерде мыйзамыңарда 28 беренеде жазылып турбайбы, что жанагы силер атап кеткен 8 оорулар боюнча толугу менен өкмөт төлөп бериш керек деп. Дары каражаттарын дагы, кызматын дагы мамлекет өзү төлөп бериш керек деп могу жерде актын үстү кара менен жазылып турат. Ошол аткарылып атабы деп атамын. Толугу менен. Саламатсыз, Султан Абдрашитович. Сиз туура айтып атасыз, ал жерде ошондой деп жазылган, бирок бүгүнкү күндө акча каражатынын тартыштыгына байланыштуу жер жеринде иш алып барган ветеринарлар мамлекет тарабынан вакциналар менен камсыз болуп атат, а ишти алып барган ветеринарлар жана өздөрүнүн акы көрсөтүүсүн алып атышат элдерден, жарандардан. Ошол туура эмес да, себебиден булар законго каршы болуп атат да, элден алып атканы. Себеби деген бул жерде именно 8 түрү боюнча мен ойлойм, бұл ветеринария коопсуздукка тиешеси бар да. Улуттук мамлекеттик коопсуздукка түздөн түз тиешеси бар, өтө маанилүү. Ошондуктан бул жагынан эгер акча бөлүнүп берилип аткан болсо, толугу менен Минфин жоопко тартылыш керек. А эгер акча бөлүнүп берип ошол жерден анткени ошол иштетилбей аткан болсо, анда ветеринариянын кызматкерлери жоопко тартылыш керек да. Бул жерде анандай тартыштыгы анандай мындай деген болбош керек бул жерде. Жана 8 түрү боюнча закондогудай толугу менен аткарыш керек. Анан кийин 8 түрдөн башкасы ал жанагы жерде законуңарда жазылып турат. Калганын эл өзү төлөйт деп. Ошондуктан ушун кандай деп ойлойсуңар? Султан Абдрашитов баягы жаңы жылдын алдында бир тегерек сол уюштурганда сиз да катыштыңыз эле. Ошол жерде биздин ошол ветеринария жөнүндө мыйзамыбыздын мындай биздин кандай багытта иш алып барабыз, ошол тууралуу сиздерге да кыскача маалымат бердик эле. Өзүңүз билесиз, чындыгында жалпы Кыргыз Республикасынын аймагындагы жана жеке ветеринардык врачтардын баардыгын этап менен ушул мамлекеттик бюджетке алуу иш-чараларын жүргүзүүнү пландаштырып атабыз. Ошондо мындай экономикалык да расчеттор чыгардык эле. Булардын азыр минималдуу көрсөтүп аткан акы алып көрсөтүп аткан суммасы 2 миллиард сомдон ашык ошондой кызмат көрсөтөт экен. Эгер ошолордун жарым баасын менен эсептей турган болсок, биз ошолорду мамлекеттик бюджетке толук алып, ошолордун баардык жоопкерчилигин ошолорго жүктөгөнгө толук шарт түзүлөт экен. Ушул боюнча дагы жакын арада мыйзам долбоорун сунуштайбыз буюрса. Ошондо толук ошо мыйзамдын нормалары шайкеш келет деген ойдобуз. Бирок тилекке каршы азыр бюджеттин тартыштыгына байланыштуу азыр акча каражаты ушу вакцинага 102 миллион акча каражаты каралды. Бирок малдарды эмдөө жагы мурдакы келип аткандай эле ошо жеке ветеринарлардын көзөмөлүндө ошолордун милдети менен аткарылып атат. Тилекке каршы. Бирок келечекте ушулардын баардыгын өзүбүздүн жоопкерчиликке өзүбүздүн ишибизге алабыз деген ойдобуз. Азыр бул форматта экөөбүз мындай сүйлөшө албайт окшойбуз. Мага мындай өзү отдельный кириңизчи, ошону экөөбүз талкуулайлы. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Жусупов Эмилбек Рамидиновичке берилет. Жок, Мураталиев Марат Молдоновичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Саламатсыңарбы, урматтуу катышуучулар. Многу орыстарда бир жакшы сөз бар да, медицина лечит человека, ветеринария лечит человечество, да? Силер жакшы билесиңер да? Это буга өтө көңүл буруш керек да. Азыр бизде деле последний многу эгемендикти алгандан кийин мындай болду, идентификациялар жүрдү. Идентификацияларды угуп атабыз. Как-то она неправильно жазалган деп жаңы эле айтып кетти менин коллегаларым. Жартылай бүтпөй калды деп. Ушулардын баарын колго алышыңар керек да. Азына мыйзам чыгарам деп атсаңар. Сиз өзүңүз ветеринарсызбы, замминистр? Ветеринар эмесмин. Главный ветеринар ким бизде? Сизби? Эме анан ушуларды караш керек да. Азына бойний цехтерде малдар союлуп атат. Да, вроде мындай нормально эле. Но ана бирөө соответствовать этпейт, туурабы? Макулсузбу мен менен? Азыр экөөбүз ээрчип барсак, любой цех киргизсек туура эмес. Анан азыр берден жаңы
айтып кеттіңіз, біз ошо айылдардағы, жердегі ветеринарларды милдеттендиребиз, анан жоопкерчиликти жүктөйбүз деп. Аларга условия түзүп бериш керек деп ветеринарларга. Азыр Таласта мен иштедим 3,5 жыл. Мен билем бул, мен байкемде ветврач. Анан ошо кыдырып көргөндө байкуштарга так просто да, они там элден акча алат, жана укол сайганына жүрөт да. А мындай бир ошону сактап, жана человечествону сактап калабыз деген ой, пикир жок да. Ушу мыйзамдарыңыздарды алып чыксаңыздар. Жаңы да айтып кеттиңиздер, рейд милициялар менен кылган алкагында кармалды деп. Нет, ветеринарлар күчтүү болуш керек адамда. Это вам хорошо, ошону сиз мыйзамды жакшыраак алып чыгышыңыз керек. Ветеринарияны күчөтүшүңүз керек. Бекеринен айткан эмесмин орустар. Ветеринария лечили, Кудай сактап эле келатат бизди мамдайына. Бир күнү бир балекет болуп кетсе, жооп бере албай каласыңар. Ошон үчүн мына жаш эр азаматтар экенсиңер, мына главный ветеринарный врачтар. Ушуга мына министрдин орун басары турат, а сиз айтып атасыз. Но ветеринарияны действительно мындай жөн эле эмес, обширно карап, бүт баарынан эме кылып, мамлекеттен акча сураш керек бун үчүн. Биз айыл чарба мамлекет болгондон баарыбыз эт жандыктары менен, мал жандыктары менен жан сактайбыз да. Ошону кандай аз логистикалык центрлерди курушуңар керек. Силер жардам берсеңер, это вам надо. Хороший логистический центр, жөнөкөй эле кыргызча бойный цехтер эмес. Ошол жерге соет экен, ну там эми өзүңүз билесиз, аны менен аябай жакшы билет. Ушулардын баарын бир порядкага келтирбесек, бул опасно. Ошону мен суранып кетем, министрдин орун басарынан, министрге да, сиз ушуна коркпой эле, мен колдойм сизди, любой жагынан колдойм ветеринарларды. Келгиле ушунун үстүнөн чогуу иштейик да, жана мыйзамыңарды алып, жакшынакай алып чыккыла да, эл үчүн иштеп берейик. Бул опасный, жаман, абайлаш керек. Жана дарыларда 22 түрү келип атыр деп атабыз, алар эле жетип атабы, берилип атабы. У вас нету такого возможности, нету такого, азыр жагында финанс жагынан да анча деле эмес болуш керек. Ветеринарияны азыр эч ким деле айтпайт, карабай калды да. Ушуга өкмөт көңүл буруш керек. Сиздер да жардам беришиңер керек алда главный ветеринарный врачка. Шунун бүт условиясын түзүп берсеңер, но жаш балдар алып кетет сонун кылып туруп. А иначе никак, это опасно. Ошон үчүн мен силерди чакырам, мыйзамды бүт баарын жанагы эски врачтарды чакырасыңар, жаңы түшүндүк, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Козуев Алишер Абибуллаевичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Бул мыйзам долбоору негизинен ветеринария жөнүндө мыйзам долбоорун алып келгендер жакшы көрүнүш. Себеби акыркы жылдары азыр буга чейин да биздин бир топ коллегалар айтып кетишти. Биз анча көңүл бурулбай келген да бүгүнкү күнгө чейин. Бул кадам эң жакшы кадам, буну алып келгениңиздер. Буну колдошубуз керек. Ошого утурлай эле, мисалы, бул ветеринария кызматында жалпы республика боюнча канча ветеринар муктаж? Канча ветеринарга муктажбыз биз? Жетиштүү элеби? Бүгүнкү күндө жетишпейт. Канча киши жетишпейт? Бүгүнкү күндө жеринде иш алып барган 1400 ветеринарный врач бар, жана жеринде, айыл жеринде вакцинация жана эмдөө иштерин жүргүзгөн. Керектелет 2200. Азыр анда сиз айтып аткан жетишпегендерди кандай жол менен толуктоп атабыз бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө биздин ветеринар башкармалыкта иштеген ветеринарларды да, биздин өзүбүздүн мамлекеттик жана кызматкерлерди да чыгарып, кошумча жана жеке ветеринарларды тартуу менен ошону менен жеткичиштирип атабыз. Канча жеке ветеринар бар? Бүгүнкү күндө иш алып барып аткан ошо райондук, шаардык ветеринар башкармалыктар менен баягы келишимдин негизинде такай биздин ветеринар палатадан өтүп иш алып барып аткандар 1400. Жеке? Жеке. Мен айтайын дегеним бул жеке ветеринар менен мамлекеттик сиздерге түзмө-түз баш ийген ветеринарлардын компетенциясы кандай болот? Экөөнүн укуктары бирдей элеби же кандай? Жоопкерчиликти ким алат? Жоопкерчиликти биз мамлекеттик ветеринар кызмат алабыз. Келишимдин негизинде. Мен айтайын дегеним айыл жерлеринде чоң көйгөй. Себеби аларды дагы бир квалификациясын жогорулатып, анткенде мисалы биз жоопкерчиликти күчөтө алабыз. Бирөөнүн малын же болбосо бирөөнүн коюн бир кандайдыр бир себептер менен ошол ветеринардын күнөөсү менен мисалы мыйзамсыз иштер болуп кала турган болсо анткенде жоопкерчиликке тартабыз. Себеби биз эми агрардык өлкө болгондон кийин ар бир үйдө мал жандык бар. Ошого жакшыраак көңүл бурсак, ошого утурлай эле мисалы буга чейин дагы сиздер мыйзам алып келгенсиздер, биз мыйзамды кабыл алып бергенбиз биздин өткөрмө пункттар боюнча. Биздин өткөрмө пункттарга мурда мисалы сиздер өзүңүздөр түзмө-түз олтурсаңыздар, азыр бажы кызматы менен биргеликте. Ошол кандай
жумуш кандай тартипте кетип атат? Бири-бириңиздер менен ошол мезгилде бажы кызматы менен бир аз разногласия да болгон башында. Ошол боюнча аз келишип бир тармактуу иштеп атасыздарбы полностью? Бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз, Алишер Абибуллаевич. Бул бардыгы жолго салынган. Чек ара өткөрмө көзөмөл пункттарында, жана биздин СФХларда, жана биздин өзүбүздүн ички посттордо. Маселе жок, эч кандай. Жакшы, анан эми сиздер буга чейин дагы баягы реформа жүргүзүп, өзүңүздөрдүн областтык, райондук ветеринарлардагы ротация жолу менен бир топ реформалар жүргүзгөнсүңөр. Ошол райондук, областтык башкармалыктарды ошол жанагы ротациянын результаты кандай болуп атат? Болгудайбы ошол? Бүгүнкү күндө бизде областтык башкармалыктар жок, жалаң райондук жана шаардык башкармалыктар. Азыр биз дагы карап атабыз, жанагы ар бир ошо иштеген, ар бир районда канча жыл иштеген, жетишкендиктери кандай, өзүнүн көрсөткүчтөрү кандай боюнча ошо текшерүүлөр жүргүзүлүп атат. Ошонун жыйынтыгы менен бул ротациялоо тартиби дагы бир жолу киргизип карап, муну дагы бир аягына чейин чыгарганга аракет кылабыз, ошо эффективдүүлүгүн арттырганга. Рахмат, мен эми сөзүмдүн аягында бул мыйзам долбоорун колдойм. Ошондой эле сизге сунуш катары райондорго дагы чыксаңыз, сиз өзүңүз райондорго барып, райондук жетекчилер менен байма-бай өзүңүз иш алып барсаңыз, дагы болсо сиздин ишмердүүлүгүңүз алдыга жылат деп ойлойм. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Сулайманов Кундузбек Кошалиевичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмөрбекович, урматтуу чакырылгандар, Майыл Алиаскарович жана Улук Сыргаболотович, сиздерге. Бага айтыңызчы, Улук Сыргаболотович, Токтогулда канча мамлекеттик ветеринар бар? Токтогулда, Каракөлдө, Ташкөмүрдө, ошондой эле Шамал Сайда. Барбы ушуларда мамлекеттик мал дарыгер? Саламатсызбы, Кундузбек Кошалиевич. Бүгүнкү күндө Токтогул району Каракөл шаары менен бирге 12 мамлекеттик ветеринар бар, мамлекеттик кызматкер. Жана ошондой эле сиз өзүңүз жакшы билесиз, Токтогул районунун кире беришинде өзүбүздүн дагы бир ички ветеринар постубуз бар. Ал жерде дагы 4 кызматкер. Ташкөмүр шаары бул Аксы району менен биргеликте, ал жерде 13 мамлекеттик ветеринар кызматкер бар. Сизге şu малым болгондо Каракөл шаарына жайгаштырып койгонуңар туурабы ушул? Себеби дегенде Каракөл шаарында эми ал жер өзү шаар, экинчиден ал жерде Токтогулдун району боюнча Токтогул районуна жайгашпаганы сизди мындай бир аз түшөтпөйбү ушул маселе? Бул боюнча Токтогул райондук ветеринарлык башкармалыгы кайрылган. Азыр ошо Каракөл шаарына өзүнчө баягы башкармалык кылып эмес, ошо Токтогул районунун эле башкармалыгына баш ээ тургандай кылып туруп, бир кошумча штат ачып, ошол жерге ветеринар кызматтын баягы өзүнүн ишмердүүлүгүн күчөткөнгө иш алып барып атабыз, Кундузбек Кошалиевич. Ошону эртерээк иш алып барып, эми мен айткым келип атканы, Токтогул району деген өзүңүз жакшы билесиз, ошол жердин кулуну болосуз. Токтогул районуна малдын саны көптүгүнө байланыштуу ошол мал дарыгерлердин дагы санын көчөтүңүз. Биринчиден, экинчиден, силерде деген хозрасчет барбы жокпу? Вообще ушулардын кылган кызматыңардын алган тыйындары каяка кетет? Бизде спецсчет мына киргенине 4-5 ай болду, Кундузбек Кошалиевич. Буга чейин бүт жеке жактарга өткөзүп берилген. Бул спецсредства, бул бүгүнкү күндө биздин жанагы базарларда иш алып барган ветеринарлык санитардык экспертиза жүргүзүүчү лабораторияларды биз кайрадан өзүбүз мамлекеттик көзөмөлгө алып, ошол жерде мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн тарифи бекитилген, антимонополия менен биргеликте. Азыр ошол жерден спецсредства түшүрүлүп атат. Бул боюнча азыр дагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү көбөйтүүгө азыр биз жаңы дагы проект дайындап атабыз, дагы перечиндерди көбөйткөнгө. Ошол түшкөн акчаны иштетүү жолу ким иштетет аны? Өзүңүз иштеткенге мүмкүнчүлүк барбы жокпу? Ал түшүрүлгөн атайын эсептеги акчалар биздин шаардык, райондук башкармалыктар өздөрү иштетишет. Ошол сунушта ошол түшүп аткан акчаңардан деле кошумча штаттарды ачсаңыздар болот го дейм да. Бул биринчиси. Экинчиси, мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, Майыл Алиаскарович жана Улук Сыргаболотович, бизде малдын саны өтө көбөйүп кетти. Анан бая туягы деп эле көбөйтүп алдык, бунун көбөйгөнүн асылдуулугу да жок болуп атат. Экинчиден, жайыттарга да өтө чоң зыян келтирип атат. Ошондуктан сиздер
жерлерге барып, ошол райондук кызматкерлериңиздер элге түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, орусча айтканда ассимиляция деп койсоңор го, ошо малдын асылдуулугун көбөйтсөңүздөр. Себеби дегенде биздин айыл тургундары, ошо малгиндиктин ээлери муну көптөрү кээде түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошол маселеде ошол багытта иш алып барсаңыздар. Себеби дегенде азыр 2 уй кармагандын ордуна 1 уй кармаса болот. Анын сүттүүлүгү боюнча, анын еттүүлүгү боюнча туурабы, ушундай маселе бар да. Бул силердин өзүңөрдүн эле ветеринария жагындагы маселе эмес, бул жайыт жагына да жардам берет элеңер да. Мына азыр жайыттарды өнүктүрүү боюнча дагы көптөгөн иштер болуп атат. Мамлекеттик кредиттер алынып атат, ушул жака жайыттарды өнүктүрөбүз деп. Себеби дегенде биз аны жайыттарды өнүктүрүп кубалап жетпейбиз, потому что малдын саны күндөн күнгө көбөйүп атат. Ошондуктан ошол багытта дагы иш алып барсаңыздар, анан тийиштүү мыйзам долбоорлорун алып келсеңиздер, ошол багытта биз ошол асылдуулук жагын өнүктүрүү боюнча дагы мыйзам долбоорлорун колдоп берсек. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Мен колдойм мыйзамга. Рахмат, кийинки сөз Масалиев Исхак Абсаматовичке берилет. Рахмат, Турбек Өмүрбекович. Урматтуу баяндамачы, негизги максатыңар азыр жана ветеринардык көзөмөлдү киргизели деп атасыңар, мониторингди. Ушул негизги максатыңар ушулбу? Негизги максат ошо биздин мыйзамдарда. Бүгүн силерде укугуңар барбы мониторинг жүргүзгөнгө? Жеке менчик малды, базарда жайытта жүргөндөр текшергенге укугуңар барбы? Ошону киргизип атабыз мыйзамга. Ошону да азыркы күндө жок, жоголду эле. Мен эсимде бар, илгери биология факультетте окуган студенттер университетте жана ветеринария кесип боюнча бүткөн балдар кыздар биринчи кезекте ушу базарга барып иштейбиз деген аракет болчу эле да, туурабы? Базардагы сатылган эттерди текшерип, мөөрдү басып, анан жума сайын 1 килограмм алардын долясы болчу эле да. Бүгүн деле силер базарды көзөмөл кыласыңарбы? Эт сатканда. Базарда ошол лабораторияларыбыз бар. Да, базарда лабораторияларыбыз бар, ошолор аркылуу кирген. Ошондой эле 1 килограмм ар бир жума сайын пробага берилет да, туурабы? Канчалык өлчөмдө эмес болуш керек. Азыр өзүнүн нормаларын алкаганда ошо пробага текшергенге алышат. Мен силерди колдош керек, силерди мындан да күчөтүш керек мүмкүнчүлүгүңөрдү. Себеби акыркы жылдары жана ууланган учурлар көбөйүп кетти тамактанча. Тойго барганда 100 паланча киши ууланып кетти. Тооктун этин жеп коюптур, тигин этин жеп коюптур, чучуктан жеп коюптур, ачып калган бузулгандарды. Ошондуктан бул силер законду сөзсүз колдош керек да. Анан түшүндүрүп бериңизчи, дары-дармек менен дары деген айырмасы эмне эки сөздө? Эмне үчүн алмаштырып атасыңар? Мен ойлоп атам, дары-дармек деген кененирээк түшүнүк да. Бунда биз муну макулдашка киргизгенде лингвисттер менен да макулдаштык. Бул жанагы кыргызда кошумча байланыш сөз катары чайпай дегенде кирип калган, ошол үчүн эле дары, дармек деген сөздүн эч кандай маани, маңыз уландуу эле сөз болуп кеткендиктен биз ушул конкретно дары. Ким түшүндүрмө берди? Аны тил комиссия берди же өзүңөр ойлонуп чыгардыңарбы? Лингвистикадан да алдык, анан тил комиссиядан дагы расмий жоопторун алдык. Бул жерде тилкеп койдуңар тил комиссиянын корутундусуна. Каршы тил Мен комиссиясы. эмне үчүн сураганым? Дары деген бул так түшүнүктүү нерсе. Дармек деген дарыга окшогон буюм болуп калышы мүмкүн да. А препараттардын ар кандай түрлөрү болот да. Кээ бирлери дары деп эсептелет, кээ бирлери семирткич болот, кээ бирлери арыктаткыч болот, ичине ала турган болот. Ал баары деген дары эмес да, кандай болот? Кыйналып калбайсыңарбы? Сертификация кылганда. Бул боюнча лингвисттер менен да макулдашылдык. Анан ушул мыйзам ошо кароого кирип калганда ошо тил комиссиясынан алдык. Бул бакубаттуулук деген гана сөзгө мен айтканым, бардык малга колдонгон баары эле дары эмес да. Дары десек ошо ток. Бардык эле дары эмес да. Дармек да бар да. Дармек дегендин эч кандай мааниси жок. Препарат дегенди жоготуп атасыңар. Препарат деген эмне? Препарат. Исхак, урматтуу Исхак Абсаматович, бул жерде жанагы бул мыйзамга эптин шайкеш келтирүү киргизилип атат да. Анан ошондо ветеринарный лекарственные средства бул дары каражаттары болуп которулуп атат дагы. Анан дагы бир термин бар бизде ветеринардык препарат деген.
Ал жок па андай азыр? То есть ветеринарный лекарственный средства бул жанагы малга контакт болгон, дарылоого, алдын алууга кеткендерди биз ветеринарный лекарственный средства дейбиз дагы. А ветеринарный препарат бул жана лекарственная форма, даяр дары. Хорошо, анан департаменттин өкүлү ким? Барбы? Ветеринария. Директору. Менде мындай суроо, кичине бул мыйзам боюнча эмес, мыйзам мен каршы эмесмин. Bizde bunu Azyor'un jakta men çarбам жанында Кирниж деген илимий участок бар. Илгери ал жерде койлорду кайтарып, аларга укол сайып, бирдеме кылып текшерип жүрчү эле. Азыр ал жерде 50-60 гектарды жеке менчикке тапшырып, жыргап атышат. Ушунда мүмкүнбү? Лаборатория болчу эле мурда. Азyor'ун айылдын жанында Кирниж деген бар. Эгер азыр маалыматыңар жок болсо, бир тактап мага кагаз жүзүндө жооп берип койгулачы сураныч. Кандай акыбалда иштетилип атабы максаты боюнча? Же жеке менчик адамдын мүлкү болуп калдыбы? Тураныч. Мага жооп берип койсоңуз кагаз жүзүндө. Рахмат. Колдош керек мыйзамды. Рахмат чоң. Урматтуу депутаттар, суроо жооп бүттү. Комитеттин корутундусун окуу үчүн агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы Кенжебаев Аманкан Батырбековичке сөз берилет. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин 2024-26 февралындагы корутундусу. Ветеринария жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жыйналышынын кароосуна киргизилсин. Урматтуу депутаттар, комитет чечимин колдоп коюңуздарды өтүнөбүз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, добуш берүү болот. Аппарат таблону каттоону ачып коюңуздар. Каттоодон 76 депутат өттү, каттоону жабыңыздар. Аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 67, каршы жок, бар 67, катталды 76. Мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Кийинки маселе боюнча чакырылгандар келип отуруңуздар. Акыркы маселе. Бул токтом бул, токтом. Мыйзамдын макулдашы варианты. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2024-жылдын 29 февралында номер 1917 7-ci токтом менен түзүлгөн макулдашы тобу тарабынан иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Жарандык кодексине, финансылык ижарага, лизинг жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын макулдашы варианты. Баяндамачы Үсөнбекова Айнура Догдурбековна, экономика жана коммерция министринин орун басары, чакырылгандар Жакыпов Манас Жакыпович, Улуттук банктын төрагасынын орун басары. Мырзатаева Айнура Жумашевна, экономика жана коммерция министрине караштуу финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматтын төрагасынын орун басары сөз баяндамачыга берилет. Айнура Догдурбековна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу Нурбек Өмүрбекович. Кыскача баяндама аласызбы? Кыскача айтып. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, аталган жогоруда белгиленген мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикири келип түшкөн. Бекитилген процедурага ылайык макулдашуу комиссиясы түзүлүп, бүгүнкү күндө макулдашылган вариантты сиздердин карооңуздарга сунуштап жатабыз. Колдоп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Суроо жок. Отура бериңиз. Токтом долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 67, каршы жок, бар 67, катталды 76. Токтом долбоору кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибине кирген маселелердин баарын карадык. Кийинки жумага чейин танапбыз. Рахмат барыңыздарга.